Арваңыздар, ардактуу көрөрмандар, бул 3 күндүн кечи долбоору Кыргызстандын мыктылары, Кыргызстандын мыкты ул инсандары бүгүн биздин эфирибизден коноктору болушат жана албетте кызыктуу маек сиздерге тартуулайбыз. Түз эфирде бизди көрүп, биз менен чогуу болуңуздар. Жанымда болбосоң, жүрөгүмдө сен барсың. Карагатта көздөрүңө берилип, сагынып усага батам, арып алып мен дайым. Көз алдымда болбосуң, оюмда сен барсың. Эгерде көрбөй калсаң, сен жөндө ырлар жазам. Кайда барсам, кайда жүрсөм сен деймин. Кайда барсаң, мен сени эңсеймин. Талайыма белек болуп келгенсиң. Кыялымда сени жанга бербеймин. Жас келет, жашоому жылмайсаң, күлкүндөн берет жыргасаң. Колумду коркпой кармасаң, боломун жакын баарына. Кыялдансаң Seni menen жылдыздарды аралаймын. Эгерде жаным десең, сени менен кыялдарды мен курамын. Менин сүйүм, менин жарымымсың. Күн нурундай менин жарыгымсың. Жүрөгүмө сен таксалтырдың. Шок жүрөктү сен багыттырдың. Күндүзү күнүм болуп келесиңби? Түнүмдө айым болуп бересиңби? Өзүң болуп калдың мага керегимсиң. Сунамын ары сүйүү сезесиңби? Жаш келет, жашоому жылмайсаң, күлкүмдөн берет жыргасаң. Колумду коркпой кармасаң, боломун жакын баарына. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
соңғы кездерде кыргызстандык жалпы биздин көрөрмандарыбызды кыргыз киночулары кубандырып келет. Улам жаңы кино тасма, улам жаңы кино картина албетте сүйүндүрүп, бир гана жакшы эмоцияларды алып келип атат. Ошондой тасмалардын бири кечээ күнү премьерасы болуп, азыр кинотеатрларга чыкты. Ак салкын кино тасмасы. Мына ошол кино тасманын режиссеру жана ошондой эле мекенибиздин белгилүү инсаны, кинопродюсер, композитор, дагы көп кырдуу таланттын ээси Эрнест Али Абдыжапаров бүгүн бизде мейманда. Кош келипсиз, абдан кубанычтабыз. Алгач куттуктайбыз премьераңыз менен. Чоң рахмет. Алгач кино тасма тууралуу сүйлөшөлүбү, же сиз тууралуу сүйлөшөлүбү? Себеп дегенде сизге дагы көптөгөн суроолорубуз бар, кино тууралуу дагы көптөгөн суроолорубуз бар. Жок, эми азыр жаңылык болуп аткандан кийин киного көбүрөөк көңүл бурсак ашык болбосу да. Макул, анда кино тасма тууралуу кеп кылалы. Бул Боз салкындын уландысы түздөн-түз уландысыбы же экинчи бөлүгү деп койдук. Анткени уландысы болгондон Боз салкын 2 болуп калмак. Бул эгерде эсиңерде болсо, сюжеттик линиялары уланабы же жок. Бул башка кино. Башка эле кино. Бирок ошол айыл, ошол жакта каармандардын катышуусу бар. Ошол мисалы Боз салкындагы бар Камчы менен Гүлжамал ойногон каармандар сакталып калган. Бирок бул 15 жылдан кийин азыркы замандагы болуп аткан жаңы муундун, жаңы жаштардын бири-бирине болгон мамилеси, сүйүүсү, ошол анан Кыргызстанга болгон мындайча алакасы да. Бул эгерде Боз салкын тасмасы 2005 жылы башталып, 2006 жылы тартылып, 2007 жылы тартууланган болсо, ал кезде бизде интернет жок болчу, телефондор жок болчу, бир кандайдыр бир жаштарыбыздын дагы ички дүнүйөсү башкача болчу да. Биз эгерде Боз салкын 2 кыла турган болсок, анда эле ошол эле мисалы Асеманын, Сагындын, Сезбектин, Бурманын, Анаранын ортосунда кыла турган болсок, бүгүн алар чак эле 30-тун кырын ашып, балалуу, чакалуу болуп калышканда, окуялары жаштар жөнүндө эмес, бир үй бүлөлүк жагдай менен болгон мамилелерге көңүл бурулуп калмак. Ошондуктан биз Боз салкын 2-ни кийинкиге калтырдык. Балким тартылып калышы мүмкүн. Эсиңерде болсо, менин балдарым пародия кылып Көк салкын 2 деп тарткан сыңар эле Ак салкын деп, биз ошонун ошол жерден болуп аткан окуя тууралуу, бирок Боз салкынын маанайында, Боз салкынын өзөгүн сактап, илебин сактап, анан ушундай тасманы тартуулады. Эмне үчүн аталышы Ак салкын? Мындайда, негизи Тоң району, Баканбаева алымдыр, жайдыргычтыр, боз алачаң болуп турат да, Боз салкын болуп. Анан жада калса баягы жанагы жаанда аз жаап, жанагы көп дагы гүлдөбөйт дагы да. Мисалы, Жетөгүздүн чек арасынан караганда эле алакта эле бүт эле жапжашыл болуп турса, бир боз топурак болуп, Баканбайдын бир өзгөчөлүгү бар да, ошондуктан учурунда Боз салкын койгонбуз. Бул жолу кышында тартылгандыктан, Коргондуу булак деген айыл 2800 метр болгондуктан, биздин үмүтүбүздө ошол кар жаап берет дегенбиз да. Анткени мен байкаганыма караганда аякка кар жакшы жаачу. Ошон үчүн карга байланыштуу жаңы жылдын баягы рождественский сказки бар го, ошол сыяктуу же болсо ирония судьба сыяктуу биз жаңы жылдын алдында болуп аткан окуя кылып Ак салкын деп ошол карга үмүт эткенбиз. Бирок тилекке каршы кар жаабай коюлуп, ошондой эле Боз салкын бойдон калды да. Канча убакыт кетти кино тасманы жаратууга? Биз ошо сентябрда сценарийди жазганбыз, жаңы жылга чейин каражат топтодук. Январдын 14-үндө баштап февралдын 3-үндө съемка бүттү. Андан бери ошол монтажына тонировочный период болуп отуруп, мына кече күнү элге тартылды. Негизи план боюнча жанагындай жаңы жылдык бир тасма болмоктур. Ооба, жаңы жылдык тасмада. Сиз өзүңүз канааттандыңызбы? Ойлогон, пландагандай эле болдубу же кайбир мисалы үчүн ошол эле премьера сыяктуу дагы бир бирок көп нерсе авторго кандай баа бересиз автор катары? Эми негизинен ар бир тасмада режиссер баары бир эле өзүнүн бүткөндөн кийин кемтик таба берет да. Мен деле кап мындай кылсак болмок экен, тигиндей кылсак болмок экен. Бизге бир тоскоолдук боло турган биринчиден пандемия болду, экинчи кезекте
өтө суук болду, аябай кыйналып тарттык, каражат аз болду. Ошонун баарын баягы болбой эле кесепети болбой койбойт экен. Бирок биз койгон максатыбызга жеттик деп эсептейм. Мен муну эмне себептен айтып атам? Биз кечээ премьера болуп атканда мен тасман эмес, элдин кабыл алып аткан учурдун ошонун толкунунда болдум да. Анан бир дагы биз койгон мындайча айтканда биз койгон талаптарды өткөрүп койгон жок да. Ар бир кичинекей жанагы мындай көзгө илинбеген нерсени дагы көңүл буруп ошого реакция кылып атышты да. Кадимгидей кол чаап атышты, күлүп атышты, кээ бирөө кийин айтышты мындай ыйлаптай аттык деген пикирлер айтылды. Ошого жараша мен ошо ишеничтүү түрдө айта алам, биз максатыбызга жеттик. Биз элге сиңе турган, элге жага турган, анан дагы бир нерсе айтып атышты. Ошол эле Съездбек тасманын алдында мынтип айтты, мына биз аябай сын көз менен келдик, боз салкынга жетеби жетпейби деп сын көз менен келдик деп башталышында айтты. Бүткөндөн келип кучактап, куттуктап, мыкты болуптур, биздин сынагыбыздан татыктуу өттү деп айтканына караганда боз салкын деңгээлине жетиптир да. Кино актерлорду тандоодо сиздер кантип тандайсыздар, анан кийин эмне болуп ушул актерлор аткарып атат? Албетте сен кээде болот, сен сценарий жазып атканда бир актерду көрүп ошону элестетип анан жазган бул дайыма оңойраак болот да. Мисалы Айыл өкмөтүн биз күмөндөргө ыңгайлап жазганбыз да. Ал эми мисалы боз салкын тасмасын тартып атканда биз караманча башка бир образды элестеткенбиз да. Анан продюсерлерибиз да ошо жазылганына жараша биз Асеманы тамдап алганда каршы чыккан. Асеманы такыр эле жактырбай койгондон биз дагы бир жарым жыл издеп, анан ошо конфликтке барып, акыры Асеманы мындай жада калса ультиматумга чейин барып туруп анан жактап алганбыз да. Ал эми бул жолу болсо сценарийди жазып атканда бизге ошо кыздын бир өзөктүүсү керек болчу да. Мындай бир кайраттуулугу, ошо чечкиндүүлүгү, өзүнүн баягы жемин жедирбей тагдырына бекем тагдыр менен таймаша турган бир кыз керек болчу. Анан ошондой кызды мен көрүп жүрүп жанагы немеден тамгадан көрө алдым. Ойбой деген клипти көргөндө мен ошондо айттым да, ушул кыз аткарчудай экен, ички энергиясы чоң экен, өзүнүн даремети бар экен деп туруп анан жада калса кастингке келгенде ал сөздөрүн жаттабай келиптир, аябай акценти бар экен. Анан немеде да начар аткарды да, кастингден өтпөй калды десек болот да. Бирок ошого карабастан мен баары бир эле ошо тамгага туруп алдым. Жок, тамгадан башка эч ким аткара албайт деп тамганы бекиттик. Анан тамгага жараша анан башка ансамбльдерди анан курадык да. Ар кандай пикир келишпестик болуп калып турбайбы көрсө, мисалы үчүн ошол эле продюсерлер менен, режиссерлор менен, негизи ошо кино кастты ким негиздеп, ким түздөп, ким оңдоп берет, анан кийин канчалык ошол ошого да көбүрөөк убакыт кетет окшойт деп койдум. Эмне кылганга? Актер тандоо. Билем, мындай система бар да, мисалы европалык система, анан америкалык Голливудтук система деген бар. Голливудта ал продюсер барын чечет. Ал эч качан режиссердун ою менен болбойт да. Бул режиссер өзүнүн даражасын ошончолук бийик деңгээлге чыгарып калган эле болбосо, негизинен режиссердун орду өтө чектелген да. Барын продюсер чечет. Продюсер алдын ала мага касс алып келе турган могул жылдызды алабыз, мен ага момча төлөйм, анан сен ушуну тартасың дептен режиссерду жалдайт да. Режиссер ошонун баарына макул болот, анткени акча алып атат да. Эгерде мындай конфликтте бара тургандай болсо, мисалы буга мисал Андрей Михалков Кончаловский биринчи Голливудка барганда, ал өзүнүн каалоосу менен көнүп калган да, советтик кинодо өзү каалагандай иштеп. Ошондой кыялын көрсөткөндө аны алып салышкан. Башка режиссер чакырышкан да.
Бизде болсо негизи продюсерлер кимге акча төлөп аткан учурда дагы режиссердун мындайча айтканда көз карашына чоң маани беришет. Анан баягы өзүнүн пикирин айткан менен баары бир эле режиссер акыркы сөздүн ээси болуп калат да. Ошондуктан бизде албетте биринчи орунда турган өзүнүн кадыр баркы бул албетте режиссерлукта сакталып калган. Кино тасманы жаратуу идеясы кайдан келди, эмне болуп жасап калдыңар? Бул эми бос салкынды уландысын тартпайсыңарбы деп биз 15 жылдан бери эле угуп келатабыз. Жада калса сценарийлерде жазылган, аларды жактырбай мындай бос салкынды тартканга жараша биз ошол деңгээлге чыгышыбыз керек деп мен баш тартып келгем. Ал эми ак салкынга эмне себептен кириштим? Бул ошо былтыр пандемия учурунда бул акыбалдан чыгыш керек деген бир түрткү болду. Элге бир жакшы маани тартуулаш керек экен, эл талап кылып аткан, эл суусап жаткан бир нерсени тартуулаш керек. Ошондо биз баарыбыз бир жакшы маанайга чыгабыз деген түрткү болгондон улам ушул проект жаралды. Анан менин ишенимимде эл жакшы кабыл алат болуш керек деген ойдомун. Бул кино актерлордун көбүнөн эле буюрса бактысын ачып атасыздар. Кино актер болбосо дагы ушундай чыгармачылык жолунда бир жакшы бир фундамент куруп берип атасыздар да. Анан кийин ушул сиздин тасмаңызда, акыркы тасмаңызда роль жараткан инсандардын арасынан кимди белгилей кете элеңиз? Ким сиздин купулуңузга өзгөчө толуп, ичиңиз чыгып, аябай сүйүндүңүз? Эми биринчиден бир ырчылар музыка дүйнөсүндө Бегиш менен Тамга өзүнүн орду бар болчу. Алардын мисалы баягы биздин муун биле бербесе дагы өздөрүнүн курдаштары Тамга менен Бегишти жакшы билишет экен, жакшы таанышат экен. Анан алардын ырларын, алардын жүргөн турганын күтүшөт экен. Кандай жаңылык болот деген баягы деген алкагында ошол жанагы азыркы интернет ыкмалар менен алардын жашоосу көз алдында болуп турат экен да ар дайым. Бирок мисалы актерлук кесиптен ала турган болсок, канчалык таланттуу болбосун, бүгүнкү күндө мисалы Азиза деген актрисаны көп киши биле бербейт экен, Эрмекти көбү биле бербейт экен, Белекти көбү биле бербейт экен. Анан ушул тасмадан кийин менин оюмча ошол актерлордун жылдызы жанат деп уже ишенич пайда болду. Андан тышкары ошол Тамга менен Бегишти дагы калың катмар журттагы таанып калаарына уже көз жетти. Анткени элдин баары айтып атат, ушу жакшы ансамбль түзүлүптүр. Бирин бири толуктаган жакшы образдар пайда болуптур. Анан өзгөчө сен сурап калбадың, ким купулуңа толду деп. Албетте ушул бешөөнү мен баса белгилеп кетким келет. Бешөө тең бир кандайдыр ушул тасманын көркүн ачып, албетте өзгөчө ошо Тамга баягы кастингдегидей эмес, ушул өзүнүн жашоосундай ынанымдуу, ишенимдүү баягы өзүнүн ички дүйнөсүн ачып бере алды деп эсептейм. Анан бул тасма биринчи эле кезекте ошо актерлук ансамбль менен өзүнүн баягы ордун ээлейт деп ойлойм да. Сиз айтсаңыз, мисалы эми режиссер менен элдин кабыл алуусу ар кандай болуш керек? Эми режиссер дагы кандайдыр бир биз түшүнбөй калган, биз билбей калган да бир ойлордо катат болушуңуздар керек да. Бул тасма эмне тууралуу негизи? Сиздин эми ошол эл байкабай калган нерсе деп айтасың, мен ошонун бир четин чыгарып коеюн да. Бос салкын тасмасы чыкканда мага көп дооматтар айтылганда, сен эмнеге кыз ала качууну даңазалап атасың? Жада калса ошол кезде омбудсмен болуп турган Турсунбек Акун беле ошол чоң трибунадан чыгып алып түптө түздөн түз эле ушинтип айтканда, бул кыз ала качууну Эрнест Абдыжапаров баштады, Бос салкын киносун тартып деп, ошондой күнөө да койгон күндөр болгон. Ал эми жакшылап карап көрсөк, биз кыз ала качууну болгону пайдаландык.
ал жерде караманча башка нерсе жөнүндө айтылып атат. Ал жакта чоң философия бар. Мисалы жанагы Асеманын мындайча айтканда бизде эр тайын тартат деп коет, жолсо бунун жатынынан деп коет. Негизи эрдин элге кызмат кыла турган укум тукумду аял киши мындай нук салып берет да. Ошондуктан кыз тандап атканда дагы өзгөчө маани беришчи. Каяктан теги кандай, атасы ким, энеси ким деп отуруп анан кызды алып беришчи. Менин тукумум бузулбасын деп ошо кызды алышчы да. Ошондон улам анан ошол сагындын жанагы энесинин айтканына караганда ошол тукуму үзүлүп калбасын, тукуму бекем болсун, ошол тоодо жашаган сагындын мындайча айтканда урпактары ошол жерди ээлесин, кыргызчылык сакталып калсын дегенде Мурат канчалык баягы шаар кактаган Мурат канчалык аракет кылбаса дагы тагдыр буйруп туруп Асеманы сагынга баш коштуртуп атат да. Бул тагдыр ошентип атат. Бул нике кайып болуп атат деп койсок болот да. Ошентип тоонун кыргыздын нукура жашоосу ошентип уланып атат да. Бүгүнкү күндө ошол боз салкындын тасманын илеби менен бүгүнкү күндө айылдыктар, өзгөчө тоодо жашагандар шаардыктарга караганда мыкты жашашат. Жашоо шарты оңолду. Кадимкидей эле жанагы благоустроенный квартираларды салып алышкан, раковина унитаздар менен суун өткөрүп алышкан, душта түшүшөт, мончого түшүшөт. Бундайча айтканда, бүгүн ошол боз салкын илеби менен жанагы тагдырдын нугу башкачака бурулуп калган. Бирок бүгүнкү күндө дагы деле кыргыздар мигранттык проблема бизде бар. Дагы деле кыргыздар чет жакка кетип аткан учуру. Анан бул ак салкында ошол асыл ал Москвада төрөлүп, Москвада өскөнүнө карабастан мен ошо кыргыз элиме кызмат кылам деп ошол Коргонду булакка келип атат бөлөсүнүкүнө. Ал эми ал жерде эки бойдок бар, бирөө участковый токтор, бирөөсү мырза таксист. Ошол мырза мен апамдын алдында карыздармын, мен Америкага кетем, мен байым, мен ошол жерден өзүмдүн балдарымды америкалык жараны болом деген кыялын ошол асыл бузуп атат. Өзүнө сүйдүрүтүп коюп, калтыртып атат да, Кыргызстанга калтыртып атат. Бул жерде дагы ошо феминисттик бир чоң идеясы бар. Анан талдап көрсөк, кыз ала качууну мен муну азыр сага айтып атам. Кыз ала качууну эч качан атасы баласын айтпайт экен. Сен кыз ала качып кел, мен бул жерден отургузуп коем деп. Энеси айтат экен. Анан кыз эптеп-септеп, бая балдар алдап солдап отуруш день рождения кылып отуруп келгенден кийин ал кызды кара күч менен, зордук менен жоолукту салып, баягы сындырып духун сулган ошо жеңелери кылат экен. Кошуна колоң аялзат кылат экен. Муну мындайча айтканда эркектер ошол маалда качып жөнөшөт экен. Мындайды көрө албайт экен. Анан бул жерде дагы жанагы нукту бура турган 3 аял болуп атат. Бул биринчиден энеси, экинчиден бөлөсү, жана неме Айдай деген бөлөсү. Анан жана асыл өзү үчөө ошол мырзанын тагдырына чечкиндүү чоң салым кошуп атат да. Ошондуктан жанагы кыз ала качуу мен жооп бердим. Бул жерде бул болбой эле кыргыздын нугун дайыма аялдар чечип келген. Жада калса биздин макалда дагы ошондон бекер болгон эмес. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы деп. Ошол принципте бул тасманы да аялзатты даңазалай турган бир феминисттик кино болду десем болот да. Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин берүүбүздү уланталы. Берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания курулуп жаткан Астория, Гранвиль жана Алтын Булак Лайф үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Берүүбүздү улантабыз, сүйүктүү көрөрмандар. Бизде бүгүн мейманда режиссер, кинопродюсер, сценарист, композитор Эрнест Али Абдыжапаров.
кыскача трейлер көрүп алып, андан кийин маегибизди уланталыбы? Мейли. Ак салкын кино тасмасынын трейлерин сиздерге назарыңыздарга тартуулайбыз. Азыркы учурда азыркы буюрса бардык кинотеатрларда. Ооба. Москвада Жок, Москвада эми азырынча алар менен байланыша элекпиз. Ошто, Жалал Абадта болду. Ошто, Жалал Абадта болоптур. Мүмкүн болсо азыр биздин режиссерлор биздин трейлерди тартуулайт, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Азыр бир аздан кийин трейлер тартууланат. Эми 7 жылдан бери Дөкөнбаев кайсы районго болуп кирет? Тоң район. Тоң районуна жашап атасыз. Эмне себептен көчүп кеттиңиз? Айылда жашоо жакшыраак деппи? Бул эми сыр деле эмес, баягы мен 2004-жылдан бери эле айтып келатам. Мына Кыргыздын киносунун 80% бүт тоңдо тартылат. Ошол жер биздин Кинастан болот, анан руханий борбор болот деп айтып келип, анан бир мыйзамды такыр өткөрө албай келгенбиз. Анан акыры чарчаганда анан бул нерсени өзүм башташым керек экен, өзүм түптөшүм керек экен деп анан 7 жыл мурун ошо үй бүлөм менен кошо көчүп кетип калгам. Ошондон бери көп өзгөрүүлөр болуп атат. Менин чыгармачылыгымда, менин көз карашымда бирден бир себеби мындай эбептен себеп болуп ошо көчүп кеткенден бери тарыхка бурулуп атат да. Мен мындай чыгармачылыгым бул мисалы ошол Шабданды бир жыл ошо барар менен эле Шабдан тартуулап мындай сунушталып, бирок тартылбай калды. Андан кийин дароо Саякбайды сунушталды, Саякбайды тарттык. Анан Жусуп Абдрахмановдун сынактан жеңип алды. Анан былтыр биз Сагынбай Орозбаковду баштаган атканда пандемия болуп калды. Пандемиянын мындайча айтканда кесепет эмес, пандемиянын арты менен мына Ак салкын тартылды. Бул кичинекей ошо тарыхый болбосо дагы ошо Баканбаев да тартылды. Ал эми мына быйыл биз кайрадан улантып, Кудай буйруса, мамлекетибиз кичинекей каражат бөлүп калса, Сагынбай Орозбаков башталган атат. Бул эми менин ошол Баканбаевка көчүп кеткенден кийинки башкача нукта чыгармачылыгым уланып аткан дагысынын белгиси да. Демек сиздин чыгармачылыгыңызга аябай чоң позитивдүү таасир бериптир да. Анда кыскача трейлер, андан кийин маегибизди уланталы, дагы көптөгөн суроолор бар. Биз менен болуңуздар. Болду. Бул кыз эми меники болот. Кандайча сеники болот? Меники болот деп мен айтып койсомчу. Мен биринчи айтып атпаймынбы? Эмне талашып атасың? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Чыныңды айтчы, мырзабы же докторуму? Бош романтикалык жер экен, Асылга жолобойм деп сөз бербедим беле? Эркекчи турбайсың сөз. Асылы өзү чечет. Кимге жолойт, кимге жолобойт. Эртерээк келгиле.
шашпай келгиле. Ойноп сапар деп таң атканда келгиле. Көрермандар эмне үчүн кинотеатрга барыш керек, түшүнүктүү болуш керек. Мага менин көзүмдү бурган нерсе сиздин атыңыздын өзгөрүшү болду. Атыңыздын өзгөрүү же фамилияңыз өзгөрдү ошондо? Бул эмне себептен, качан өзгөрдү эле? Мен ушул учурда өткөрүү экен окшойм. Бул былтыр ошо жайында ушундай түш көрүп калдым да. Түшүмдө элге барып аткан суу системасы бир жерде тыгын болуп, анан суусуз калышты да. Эл суусу жок калды да таптакыр. Анан ошол жерден издеп жүрүп ошо тыгынды таап, тазалап, анан элге суу кетти да, система кайрадан иштей баштады. Эл сууга камсыз болуп калды. Анан ошол маалда анан жогору жактан бир коңур үн чыкты. Мына эми мындан ары сен Эрнест эмес, Али болдуң деген. Анан дароо ойгонуп кеттим, кетип эле анан бул жөн түш эмес, бул аян түш экен, бирок мен кандайча кылам, мен эми атымды эми өзгөртөмбү, Али Абдыжапаров болуп каламбы, бул эми кандай болот деп анан болбой эле анан ушундай чечимге келдим. Мен эми өзүмдү атымды дале өзүмө калтырып, бирок Али деген атты кошуп койсом андан деле жаман болбос экен. Анан ошондон бери мындай жанагы азырынча күбөлүгүм өзгөрбөсө дагы чыгармачылык жактан ошо Эрнест Али Абдыжапаров болуп өзүмдү тааныштырып атам десем болот. Сиз ошондо бардык түштөргө, бардык аяндарга ишенесиздерби? Эгерде башка түш көрүп, анан башкача ат бол десе ошондо кошуп коесузбу дагы? Жок, ишенип ишенбегенде эмес. Бул түш мага мен бул эле түш эмес да. Мисалы менин көп бир топ музыкалык жактан да мен түшүмдө музыка келет. Мисалы мен ошолорду кайра ойгонуп алып, эстеп алып ойгонуп жазып коем. Ырдайм, ошол мисалы Бегарстандын ташы. Ошол эле Боз салкын тасмасы биринчи түшүмө келген, анан түшүмдөн улам сценарий жазылган. Анан ошондуктан ишенбеске арга жок. Мындайча айтканда. Сиздики түшүңүздө өтө мындай маанилүү информация, маанилүү сиздин жашооңузду өзгөртө турган бир маалыматтар келип турат турбайбы? Мисалы үчүн Менделеевке таблица түшүнө киргенде эле. Ооба, мисалы эми Боз салкын эгерде түшүмө кирбесе жазылмак эмес, эч качан тартылмак эмес. Анан мен ошол түшүмө жараша бул жана Кыргызым деген китепти былтыр жазып чыккам. Ал жерде кыргыздын тарыхына, кыргыздын философиясына, манасына, динине мен ошо өмүр ошол бала чагымдан келип ошол өзүмө суроо берип жоопторду алган бир топтом кылып туруп ошо китепке мындайча айтканда сыгып киргизгем. Анан ошол китеп чыгаар менен ошондой түш келип атат. Анан ошол атымды өзгөрүлгөндөн кийин анан аксаңкым тартылып атат. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө менин жашоомдо бир чоң өзгөрүү болду деп эсептейм да. Анан кыясы мен ошол сен эми Эрнест эмес Али болдуң деген сөздөн баш тарта алган жокмун. Анан мындай эле кайдыгер караган жокмун. Демек бул Али деген ысым дагы менин жашоомо, тагдырыма чоң бир азык берет, же болбосо бир нугумду өзгөртөбү деп ошентип кабыл алып, анан азыр ошо пайдаланып жүрөм ошол атты. Эгерде сиз мисалы үчүн Эрнест деп кайрылса же Эрнест Али деп кайрылса, баарына эле бирдей мамиле кыласызбы, же болбосо сиз азыркы учурда мындан ары эми Эрнест Али болдуңуз деп сизге ошондой кайрылышыбыз керекпи? Тактап коюу керекпи? Жок, мени минткиле деп мени сурашты да, сизди кантип жазсак, Эрнест Абдыжапаров жазсакпы же Эрнест Али Абдыжапаров деп азыр сурадыңар да. Мен айттым Эрнест Али Абдыжапаров деп жазгыла деп. Мына бул биринчи тасмам, Ак салкын деген тасма Эрнест Али Абдыжапаров деп чыкты да. Анан эгерде бирөө мени Эрнест Абдыжапаров десе, мен аны жок, мен андай эмесмин деп айтпайм. Көнгөн мурунку эле көнгөн ысымды айта берсеңер, мен ошого деле макулмун да. Мындай өтө принципиалдуу эмес. Жок, принципиалдуу эмес. Эми 7 жыл Бөкөнбайда бир аз менин чыгармачылыгымдын ногу өзгөрүп атпайсыздарбы? Ал эми мындай кандай десем, коэффициент
пайдалуулуктун чыгармачылык өсүп атабы, өнүгүп атабы, кандай болуп атат? Нуга өзгөрүп атат, бирок интенсивдүү болуп атабы, Бул жемиштүү болуп атабы? Мен ушул мисалы Бишкекке келгениме 26 жыл жашаптырмын Бишкекте да. Ошо 26 жашка чейинки менин топтогонум ошол айыл жергесинде же болбосо мында мугалим болуп иштеп жүргөндө же болбосо чоңоюп өскөн жерлеримдин ошол бир жыйынтыгы болуп келип, ошол айыл өкмөтү анан бос салкын болуп чыккан да. Ал эми кийинки тасмаларым ооба бири жакшы бири анча эмес болсо дагы кийинки тасмаларым ошол көчүп кеткенге чейинки тасмаларымды байкап көрсөм мен майдаланып баратыптырмын да. Бул Бишкекти менин шаарым же болбосо менин бир мекеним деп кабыл албаптырмын. Анан бул жерлердин проблемасын дагы терең түшүнө албаптырмын. Анан ошол бир тамырдан үзүлүп калгандай болуп, кичинекей мындай соолуп баратканымды сездим да. Ал эми ошол кайра кайтарым менен кайрадан баягы тамырларга кайрадан сугарылып, бир руханий азыктарды алып, ошол эле мисалы Саякбай тартылды, ошол эле мына Ак Салкын тартылды. Менин кайрадан чыгармачылык мындайча айтканда булагым ачылды десе болот. Чыгармачылык булактын көзү ачылды деп койсом болот да. Мен азыр кайрадан толук кандуу режиссер болдум. Мен жаңы нерселерди элге тартуулай алам деген ишенич пайда болду десем болот да. Бирок чындап келгенде сиздер абдан көрөгөчтүк кылыптырсыз. Азыр шаарда мисалы үчүн айрыкча кыш айларында жашаш абдан оор, смогко чуулганып калдык. Анан албетте бул ден соолукка дагы өтө пайдалуу болуш керек. Таза аба, көл жээгинде. Анан дагы бир маанилүү мен бергим келген суроолордун бири бул сиз азыркы учурда кандай кайсы долбоордун үстүндө иштейин деп атасыздар эми пландар боюнча? Эми пландар албетте көп. Көп дегеним кандай, бул бир 10го жакын сценариym турат тартылбай. Ошол кайсынысына акча табылып калса ошонусун тарта баштайбыз. Анан эң жакынкысы эле бул ошол былтыр бос салкын эмне Сагынбай Орозбаковду тартабыз деп мындай бир шымаланып кириштим эле, анан пандемия токтотуп калды. Бүгүнкү күндө мен даярдыгым биринчи кезекте ошол Сагынбай Орозбаков жөнүндө тасма тартканга бүгүн көркөм кеңеш кабыл алды. Мамлекет өзүнүн макулдугун берип атат. Акча түшөрү менен эле буюрса ошого киришип калам. Бул биринчиден. Экинчиден болсо мен ошо алгачкы жолу өзүмдүн ырыыларымды даңазалап биринчи жолу концерт берген бул 45 жашымда болгон. Анан 50 жаш, анан 55 жаш, анан быйыл 60 жашка чыгып атам. Кудай буюрса быйыл балким ошо күзгө жуук дагы бир концерт берем деп ойлоп атам. Ошого даярдыгым дагы бар. Кудай буюрса ошол бир өздүк концертимди дагы бергенге мүмкүнчүлүк болот окшойт. Концерт бир гана шаарда, көлдө эмес? Жок, бир эле жолу болот. Бул бир күн филармониядан өткөрөм го, 60 жылдык юбилейлик концерт болуп калат да. Кино мектептер болуп турчу эле жылда, шаарда болгонуңузда? Бул мен ошо көлдөн бияка келип эле өткөрчүмүн мастер-класстарды. 12 мастер-класс бияктан өттү. 13-чү мастер-класс өтпөй калды былтыр пандемия болгондуктан. Бирок 12-чи мастер-класс башка форматта өттү да. Эгерде 11 мастер-класс жанагы 7 күндүк болуп, ошо 7 күндүн ичинде көчөдө жүргөн эле балдарды бир режиссерлук нукка сала турган бир ыкманы тапкан болсом, ал методика болсо жанагы 2006 жылы ошо бос салкын тартып атканда жаштар билчү эмес да кино жөнүндө, ошолорго өткөрүп атып, анан мастер-класс пайда болгондо 2008 жылы биринчиси өткөн. Ал жерде баарын үйрөтчүмүн. Биринчи күнү драматургия, экинчи күнү актерский мастерство, үчүнчү күнү продюсирование, төртүнчү күнү съемка, анан монтаж, анан уже жетинчи күнү анан 2 мүнөттүк тасмаларды көтөрүп келишчи да.
ал кезде интернет жок, телефон жок, камералар жок учурда ошондой бир чоң сынактан өткөрүп, анан кино чөйрөсүнө бир 350-ге жакын баланыдан ошол мастер-класстан өткөрдүк да. Анан ошол балдар 11-жылы анан кыргыз киносунун мындай индустриясына чоң салым кошуп, алгачкы жолу ошол элди кинотеатрларга чакырган ошол эле Кызыл көйнөкчөн, Как выйти замуж за Гүлжүнпө, Аят 2, Көк салкын, Мезгил жана Алыкул, Президент жана Боом, санай берсе толтура да. Ошолор мындай өзөктү түзүп берди да, локомотив болуп берди. Бүгүнкү күндө ал формат уже өзүнүн вазифасын аткарып бүтүптүр. Элдин баарында азыр телефон бар, элдин баары монтаждай алат, элдин баары блогер, элдин баары документальный кинону кыска жанагыл сторис чыгарышат. Болуп калды баары. Демек, аларды үйрөтүүнүн кажети жок. Бүгүнкү азыркы күндө башка деңгээлге чыгып атат да. Адам уже режиссер болуп калып, бирок дагы жаңы тепкичке чыгам десе, анда биз мына 12-чи мастер-класс ошондой болду. Мына быйыл 13-чү мастер-класстагы бир чакан эле киши алып, бир 4-5 кишини алып алып көлдүн жегине бир 4-5 күн болобуз. Ошол жерде мындай маек курабыз. Мен өзүмдүн болгон билгенимди айтып берем. Кинолорду көрөбүз, философияны сүйлөшөбүз, адамдар заттын баарын талкуулайбыз. Ошенте турган бир жаңы форматтагы мастер-класска өтүп атабыз десем болот. Демек тажрыйба алмашуу боюнча аянтча калды, улана берет. Мен болгон билгенимди эч качан жаштардан аябайм. Анан могул апрелдин 12-синде дагы бир Антарас деген неме бир эме ачып атышыптыр, курс ачып атышыптыр ошондой. Азыр продюсерлик болуп атат, анан драматургия болуп атат. Ошо 12-апрелден режиссерга ачылат экен, ошого да чакырышты. Ал жерден да өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп кетем. Мурун айтканыңыз бар эле, ошол 10 жыл мурун биз сөзсүз түрдө сандан сапатка өтөбүз деп. Сиздин айтканыңыз эми ишке ашып аткандай, себеп дегенде мурунки кыргыздын киносун көрсөң сөзсүз түрдө аябай мындай эмнеде ойноп атат, оператор кантип тартып атат, режиссер эмнени ойлонгон деп мындай кыжырданып чыгат элең да чындап. Кыргыз киносуна барбайт да болчусуң. Азыр болсо чындап ырахат алып атабыз буюрса. Бирок ошентсе дагы айрым кемчиликтер жок эмес болуш керек. Сиздин баамыңызда кыргыз киносунун кайсы мындай күчтүү жактарын айтып кете аласыздар, кандай жетишпестиктери дагы бар? Аларды кантип оңдош керек? Мындай бир аз чоңураак суроо болуп калды. Бул жерде мындай да, биздин мундун режиссерлору биз жана советтик кино менен тарбияланып калганбыз да. Советтик кино бул үгүт киносу болгону менен жанагы чыгармачылык жагы өтө жогорку сапатта болчу. Бирок анын ыргагы да башка болчу да. Ошол менен тарбияланганбыз. Бүгүн биздин жаштарды, биздин элди Голливудтарды тарбиялап койду да. Ошол жаңы ыргак берди, жаңы бир көз караш берди. Бүгүнкү күндө сен мындай шашпай жүрө албайсың. Сен сөзсүз түрдө заматта чечим чыгарышың керек. Заматтын ичинде жанагы телефондо барактап атканда да көп окубайсың. Бир кичинекей маалымат алып коюп барактай бересиң да. Ошондуктан азыркы заманбап баягы кинематографтагы ошондой бир ыкчам ылдамдыкта бере турган маалымат менен анан өнөрлөр дагы өзгөрүлүп калган. Бул жактан азыркы жаш режиссерлор ошону өздөштүрүп алышкан. Анан ошондон улам анан биздин кинолорду дагы көп көрбөй калгандагы ошо себеби ошондон да. Биздин аксакалдарыбыздын албетте биз тарбияланганбыз. Мисалы, Бакайдын жайытына азырынча деңгээлине жете турган кино жарала элек. Бирок ошол эле учурда биздин элибиздин нугун буруш үчүн биз жаңы ыкмаларды пайдаланышыбыз керек да. Ал жагынан биз жаштардан көп жагынан үйрөнө турган жактар да бар. Мисалы, ошо product placement деген нерсени, каражатты топтоо, бизнес структуралар менен, коммерциялык бир мекемелери менен алака түзүп, алардын товарларын рекламалап, ошол учурда өзүңө бир упай топтоп, кино тартканга сапаттуу техникаларды алганга мүмкүнчүлүк алып атышат. Анан элге көрсөтүүнүн дагы ыкмалары булардыкы, жаштардыкы өтө алдыга кеткен экен. Биз ошолордон ошол жагын үйрөнүшүбүз керек.
бирок алар бизден үйрөнүп атышат эмнени бул ошол тазалыкты, жанагы сапаттуулукту, бир кандайдыр бир жогорку деңгээлдеги руханий байлыкты бергенге мен оюмча ушинтип жаштар менен биздин муун жуурушуп отуруп элибизге жакшы тасмалар тартууланып атат. Бул албетте сен айткандай кезегинде сан болсо бүгүнкү күндө ал сан азайып отуруп бүгүн сапатка айланды. Ырахчылык билебиз, бизге берилген убактыбыз дагы жыйынталып барат. Биз менен бүгүн мейманда белгилүү кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, композитор Эрнест Али Абдыжапаров болду. Бар болуңуз 25 марттан баштап Ак Салкын кинотасмасын кинотеатрлардан көрүүгө барыңыздарды чакырабыз. Рахмат. Жыйырманчы кылымда кино эң популярдуу искусство болуп калды. Кино термининин грек тамыры бар. Белгилүү болгондой, бул чындыгында кыймылдуу сүрөттөрдү жаратуу деп аталат. Бул түшүнүк көркөм сүрөт искусствосунун түрүн камтыйт. Анын чыгармалары образдардын кыймылы аркылуу жаралат. Бүгүнкү күндө жыл сайын көптөгөн кино тасмалар чыгат. Бирок кинонун качан жана кантип пайда болгонун баардыгы эле биле бербейт. Ошондуктан биз бул макалада кыскача тарыхый маалыматтарды сунуш кылабыз. Кино ойлоп табуунун тарыхынын башталышы кино тарыхы 19-кылымда башталган. Бирок сүрөттөрдү тартуу ыкмасы катары сүрөткө тартуу кылымдын ортосунда кеңири жайылган. Тартуу жана репродукциялоо үчүн жапкычтын төмөн ылдамдыгын колдонуп сүрөткө тартуу керек. Бирок 1870-жылдары тиешелүү фото эмульсиялардын түрлөрү пайда болгондон кийин да кино дароо пайда болгон жок. Азыр айдан ачык көрүнгөн ыкмаларга жана технологияларга режиссерлор бир нече убакыттан кийин гана келишти. Пионерлер кинофильмдерди жазуу, ойнотуу тутумдарын түзүүгө көптөгөн аракеттерди көрүштү. Бул жараянга Томас Эдисондун өзү да катышкан. Бирок анын технологиясы жалаң гана жеке көрүүгө багытталган. Ошондуктан ал жетиштүү ыңгайлуу эмес деп эсептелген. Бул ийгиликтүү натыйжага жетишүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Люмьер бир туугандар натыйжада дээрлик бүткүл дүйнө жүзү боюнча француздар бир тууган Луи жана Люмьерлер кинону ойлоп табышкан. Алардын технологиясы кыйла ыңгайлуу деп табылып, анын жардамы менен экранда аз эмгек жумшап, кинотасмаларды тартуу жана көбөйтүү мүмкүн болду. Бул алардын ийгилигин алдын ала аныктады. Бир туугандар Люмьердин аппараты кинематограф деп аталган. Алгачкы жолу 1895-жылы кинонун элдик демонстрациясы көрсөтүлүп, ал ойлоп табуучулардын мекени болгон Францияда, Парижде өткөн. Бирок кинонун расмий туулган күнү 1895-жылы 28 декабрда болуп, анда Гранд кафедеги легендарлуу Капучино бульварында биринчи коммерциялык кинотасма болуп өткөн. Сессиянын жүрүшүндө кыска метраждуу фильмдер көрсөтүлүп, максималдуу убакыт 1-2 мүнөттү гана түздү. Биринчи мындай фильм жумушчулардын заводдон чыгышы. Бирок көрсөтүлгөндөрдүн ичинен эң атактуусу белгилүү поезддин келиши тасмасы. Экранда композиция ушунчалык жылып, кинотеатр эмне экендигин азырынча билбеген көрүүчүлөргө поезд залда отурган адамдарга бараткансыйт. Ошондо ал ушунчалык реалдуу көрүнүп, көрүүчүлөргө чоң таасир калтырды. Чындыгында бир туугандар Люмьер кинону ойлоп тапкандан кийин дагы бул кинонун өнүгүшүнүн чыныгы башталышы болгон эмес. Алар технологиянын негизги милдети хрониканы жазып, тарыхты ушундай жол менен кийинки муундарга сактап калуу деп эсептешкен. Кимдир бирөөгө таптакыр кызыктуу нерсе жана кадимки көңүл ачуудан башка эч нерсе жоктой сезилди. Джордж Мелистин киносу бир тууган Люмьерлерден тартылуу жайылгандан көп өтпөй, Джордж Мелис киного кызыга баштаган. Ошол учурда ал француз театрларынын биринде иштеген. Дал ушул Джордж Мелис кинонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн жогору баалаган адам болду. Ошентип Мелис сахна менен иштегендер үчүн ресурстарды кеңейтип, биринчи жолу сценарийлердин негизинде ар кандай кинотасмаларды жана техникаларды колдонуп фильмдерди тарта баштады. Ошентип, чындыгында анын кинотасмалары менен көркөм фильмдердин жана анын тарыхынын өз алдынча көркөм өнөр катары өнүгүүсү башталды. Мелистин эң белгилүү жаратышы кинонун классиги деп эсептелген Айга саякат тасмасы. 20-кылымдын биринчи 10 жылдыктарында авторлор акырындык менен убакытты көбөйтүп, сюжеттик жүрүштөргө ар түрдүүлүктү киргизишти. Коомчулуктун киного болгон мамилеси өзгөрүлүп жатты.
Анткени алгач ал көңүл ачуу катары гана кабылданып келген. Бирок кийин кино чындыгында искусствонун жалпы таанылган түрлөрүнүн бири болуп калды. 1908 жылга чейин Европада көркөм фильм түшүнүгү пайда болгон. Андан ары өнүгүү 1910 жылга чейин Францияда бардык фильмдердин болжол менен 70% тартылган. Кийин алар муну Германияда, Улуу Британияда жана Америка Кошмо Штаттарында жасай башташты. Эгерде алгач убакыт 15 мүнөттөй гана болгон болсо, кийинчерээк алар 1 саатка созулган кинотасмаларды тарта башташты. Ал эми Гриффиттин Улуттун жаралышы тасмасы 3 саатка созулду. Америкалык кино индустриясы 1920 жылдары түптөлө баштаган. Голливуд тутумунун стандарттарын продюсерлер орнотуп, акырындап директорлорду алдыңкы орундардан сүрүп чыгышты. Ошентип, атайын тандалган сценарийлерди сатып ала башташкан продюсерлер андан кийин алар фильмдерди тартышкан. Ошондой эле алар режиссерлорду тандап чыгарышкан жана алар түздөн-түз эмгектен тышкары атактуулардын арасынан актерлорду тандоо менен алектенишкен. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Албетте, мезгилдер алмашканда бизде анча-мынча жугуштуу орлар күчөйт, ошондон бизге атайын ден соолук тууралуу кеп кылалы деп чечтик дагы. Кайрадан биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн ишки башкармасынын клиникалык ооруканасынын жалпы хирургу жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов. Саламатсызбы? Абдан кубанычтабыз сизди көрүп атканыбызга. Мына 11 апрелден кийин карантинге жабылышы мүмкүн деген имичтерди угуп атабыз. Эми анан кийин албетте карантин болбосо экен деп көпчүлүк үмүттө. Бул имичтер канчалык негиздүү? Негизи ошол имичтерге ишенсе болобу? Идеалдуу түрдө карантин киргизүү керек, себеби абал курчап жатат. Күн сайын коронавирускка чалдыккан бейтаптардын саны өсүп жатат. Бирок эгер реалдуу шартты алсак, азыркы биздин мүмкүнчүлүгүбүздө экономикалык нестабилдүүлүк болуп жатканына байланыштуу менимче карантин киргизүүнүн биздин мындай техникалык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби эгер биз карантинге жапсак, анда биздин жарандарыбыз баягы күнүмдүк тапкан акчасын таба албай, кайра ачкачылыктан көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан менимче кандайдыр бир той мааракелерди токтотуп же адамдын санын азайтып, ушундай бир сунуштарды киргизсек, менимче бул кырдаалдан чыгып кетсек болот. Азыр эми чараларды мурункудай эле текшерип башташыптыр, укканым боюнча, көргөнүм боюнча. Бирок ошол эле маалда, ошол эле дарыканаларды айта турган болсок, бейтаптар көп кезекке туруп, ошол эле бейтапканаларда абдан көп чоң кезектерди көрө аласың. Элдер эч кандай социалдык дистанцияны сактаганга мүмкүнчүлүк жок себептегенде, себеби киши көп. Бул маселеде кандай кылган туура деп ойлойсуздар? Ошол кезектерди, мисалы үчүн ошол жалпы мамлекеттик дарыканалардагы кезекти жоюу үчүн кандай иш-аракеттер болушу мүмкүн? Чынын айтсам, жалпы элибиз бул кезек сактоону, бет каптагууну бир аз чарчашты окшойт. Себеби баягы бул психологиялык дагы мындай бир басым болот деп ойлойм да. Андан соң жанагы бейтапканадагы кезек күтүп сактабагандардын бул менимче биздин бейтаптардын санынын көптүгүнөн жана ошол бейтапканалардын шарты жоктугунан байланыштуу болуп атат да. Бирок ага карабастан мен ойлойт элем бул жерде бир жарандык жоопкерчилик дагы маанилүү болуш керек. Себеби эгер сен бейтапканага келип жаткан болсоң, сөзсүз түрдө бет кап кийишиң керек жана аралыкты сактаганга аракет кылышың керек. Себеби сенин иммунитетиң жакшы болсо, балким жаныңда отурган адамдын иммунитети начар болуп, эгер сен ооруп жаткан болсоң, балким ага сенин ооруң жугуп калышы мүмкүн. Ошол аң сезимибиздин биз мындай жогорулаганда менимче жакшы болмок да, себеби бул нерсе баягы биздин көптөгөн терс таасирлерин көрсөтүп жатат. Жоопкерчиликтүү болуш керек, бардыгы. Ал эми кээ мисалы үчүн эми жалпы эле дүйнөдө ар кандай вакциналар чыгып атат, вакциналардын түрлөрү болуп атат. Анан Россиялык, Америкалык негизи вакцина кылдырыш керекпи? Эмдөөлөр мына бизде да башталат деп атат. Анан кийин кайсынысы натыйжалуу? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз.
Коронавирус илдетине каршы бир нече вакциналар азыркы учурда иштелип жатты. Алардын клиникалык изилдөөсү 3-этаптан дагы өтүп баштады. Идеалдуу түрдө вакцинанын эффективдүүлүгүн билиш үчүн 3 этаптан өтүш керек. 1-чи, 2-чи, 3-чү. 3-чү этабында бул адамдарга жасалып, андан соң натыйжасы кандай болсо, ошого жараша жасаш керекпи же жасаш керек эмеспи тууралуу маалымат болот да. Азыркы учурда бизге эң белгилүү вакциналардын бирөөсү бул Pfizer, дагы Спутник V вакцинасы российский, Sinopharm Кытайдан келген, анан AstraZeneca деген Британиядан чыккан вакциналар. Азыркы учурда баарын натыйжалуусу бул 76%дан жогору. Окумуштуулардын айтышы боюнча, мисалы үчүн биздин эжеке Айсел Сартбаеванын айтышы боюнча, кайсыл вакцина болсо деле биз алышыбыз шарт. Себеби азыркы учурда биздин мамлекетибизге бир вакцинаны алып келүү техникалык жактан дагы абдан татаал болуп жатат. Бүгүнкү күнгө кайрылсак, бүгүн бизде Кытай мамлекети Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алып келди. Бул 75 000 адамга жетет. Эки этап менен алышат. Мисалы үчүн бүгүн алса, андан соң 14 күндөн кийин экинчи дозасын алышат. Бирок мен азыр угуп жатам, көптөгөн жарандар, дарыгерлер бул эмдөөдөн мындай албайбыз деп чыккан дагы учурлар болуп атат экен да. Мен бул нерсени билимсиздикке теңеп кетет элем, себеби дүйнөлүк маалымат баракчалардын жыйынтыгы боюнча, алардын эффективдүүлүгү боюнча маалымат берген баракчаларда бул мындай пайдасы бар деп айтып жатат да. Ошондуктан коркпой эле мен ошол вакциналарды алууга кеңешимди берет элем. Эми дарынын, ар бир дарынын да побочный эффектилери бар эмеспи? Сиз айттыңыз, эми пайдасы бар, бирок зыяны жокпу деген дагы маселе бар да. Зыяны сөзсүз түрдө мындай болушу мүмкүн. Себеби бул сиз жана айтып кеткендей, ар бир дарынын жакшы жагы бар, жаман жагы да бар да. Бул жерде качан кайсыл учурда зыяны тийиши мүмкүн. Эгер ошол вакцинаны алып жаткан учурда бейтаптын өнөкөт оорулары өрчүп турганда, козгоп турганда, андан соң ошол учурда бейтаптын дене табы жогорулап турганда, ошол учурларда эгер бейтап ошол белгилерин жашырып вакцинаны алып алса, мындай побочный эффекттери чыгышы мүмкүн. Эгер ошол алып жаткан учурда эч кандай оорусу жок, бейтап өзүн жакшы сезип жатса, кан басымы жакшы болсо, дене табы жакшы болсо, анда алса зыяны жок болот. Бирок дагы бир маселе бар. Азыркы учурда дүйнөлүк маалымат баракчаларында мындай научный сайттарда да ошол жерде мындай зыян тийди, ушунча бейтап өлдү деген маалыматтар да чыгып атат да. Бирок бул маалыматтарды тереңирээк окуп көргөндө, мисалы үчүн кээ бирки бейтаптар ал вакцинаны алгандан кийин эмес, алгандан кийин авариядан каза болуп калышы мүмкүн экен. Дагы бир башка учурлар. Биз ошол маалыматтардын сыртын эле окуп туруп, мындай тереңирээк окубай эле ушундай жалган маалыматтарды таратып жатабыз да азыр. Сиз айтпадыңызбы, мисалы үчүн атап өттүңүз бир 4-5 вакцинач, кайсынысы эффективдүүрөөк, натыйжалуураак экени белгилүү азыр же болжол менен бирдей эле деңгээлдеби? Божомол менен айтканда эң эффективдүү деп азыр Pfizer вакцинасы аталып жатат, ал 92% деп жатат. Бирок ал Pfizer'ди бизге алып келгенге сиз маалымат баракчаларында окудуңуз окшойт. Бизде баягы техникалык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жанагы муздаткычтарыбыз биз минус канча бир 2 же 8 градуста биз аларды сактай албайт экенбиз да. Же жок, башында минус 70 деп жаткан. Ошого бизде андай муздаткычтар жок болгондуктан бизге алып келүү мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Эң реалдуу азыркы бизге алып келе турган вакциналар булар Спутник V российский вакцина, Sinopharm жана AstraZeneca вакциналары болуп жатат. 3 вакцина. Эми азыр учурда мисалы үчүн аба ырайы өзгөргөн сайын ар кандай оорулар козголот эмеспи? Кайрадан эле баягы эле суроо бул иммунитетке барып кептелет да. Иммунитетке барып такалат. Иммунитети канчалык күчтүү болсо, ошончолук оорулар менен ар кандай таасир этпей, денеси ак бойдон калат. Ошол иммунитетти сактоо боюнча дагы бир-эки кеңеш, улам кулагына күмүш сырга дегендей улам айтып өтсөңүз ачыкча болбойт болуш керек. Ооба, бул жөнүндө менимче дайыма айтып туруш керек, себеби биз баягы бат эле унутуп калат экенбиз, кандай маалымат болсо делечи. Бирок мындай
чын-чыныгы келгенде билет экенбиз, баарыбыз денибиз сак болуш керек, физикалык активдүүлүктү аракеттеп жасашыбыз керек, бирок чындыгында биз аларды жасабайбыз. Себеби бир аз жалкоораак болот экенбиз да. Же болбосо азыр уктук кичине жасамыш болдук, эртең унутуп койдук. Ошондой болуп калса, же болбосо бүгүн бир аз жасап койсок, эртеси күнү барып ошону баягы лагман плов менен жеп туруп, ошону чыгарып салабыз баарынычы. Ошону бир калыпта жасаш керек. Азыркы учурда ошол коронавирустун илдетинен алдын алыш үчүн же башка жугуштуу оорулар болобу, инфекциондук оорулар болобу, алардын алдын алыш үчүн азыркы учурда физикалык активдүүлүктү жасап туруш керек. Булар эмнелер? Бассейнге барса болот, чуркаса болот. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун айтуусу боюнча идеалдуу түрдө бир жумада спортко 150 мүнөт биз маани беришибиз керек экен. Бул дегени мынтип карасаң, аны 1 саат эле телефондо отуруп эле коротуп коюшубуз мүмкүн. Күнүнө жарым саат экен да, 150 мүнөт болжол менен. Мисалы, кээ биркелер айтышы мүмкүн, убактым жок же дагы бир нерсе деп. Аны сөзсүз түрдө сыртта эмес, үй шартында деле жасаса болот. Анын албетте жанагындай жана коронавирустун ар кандай штамдары пайда болуп атат деп атат, кээ биркилер аныкталбайт деп атат. Бизде ошол туура так диагноз бул дарылоонун бир мындай эң чоң бөлүгү болуш керек, туура диагноз. Себептен ошо диагноздор кечигип калып же болбосо диагноздор туура эмес коюлуп калган учурлар дагы эми бизде көп эле кездешет. Ошол диагностиканы дагы мыктыраак болушу үчүн бизде эмнелер жетишпейт, жана кандай кылганда туура диагноздордун саны көбөйөт. Башында коронавирус боюнча айтып кетсем, бул жана жаңы штамдар боюнча. Ооба, азыркы учурда бизде британдык штамды жана Бразилиядан мутация болуп жаткан штамдарды аныктоого биздин лабораториялык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби ал атайын чоң бизде лабораторияларды талап кылат да, жаңы технологиядагы лабораторияларды. Эгер бизге ошол штамдар келе турган болсо, биз баягы бул сасык тумоо окшойт деп эле божомолдоп туруп дарылашыбыз мүмкүн. Ошондуктан келечекте менимче бул лабораториялык жакка дагы биздин саламаттык сактоо министрлиги көбүрөөк басым жасаса жакшы болмок. Азыркы учурда биздин маалыматтар боюнча Казакстанда, мисалы үчүн, британдык штам пайда болду дегенде маалыматтар чыгып атат. Ал дегени бизде коңшу мамлекеттен бизге дароо эле алып келип калышы мүмкүн. Балким бизде деле азыр бар, бирок биз аны билбейбиз. Себеби азыркы учурда биздин жарандарыбыздын арасында жана биз телеграмма алып барган жерде баягы сасык тумоонун белгилерин айтып жатат, бирок коронавирустун да белгилерине окшоп кетет. Бирок ПЦР анализди тапшырса таза чыгып атат. Бул дегени же бул сасык тумоо азыркы учурда өрчүп жатат, же болбосо жаңы штам ушинтип өзүнү көрсөтүп жаткан тууралуу мындай белги болуп жатат деп айтсам болот да. Ошондуктан азыр жарандарыбызды эгер сасык тумоого окшош болуп жаткан белгилер пайда болсо же коронавируска окшош белгилер пайда болуп жаткан болсо, жумушка барбай, үй шартында жок дегенде 7 күн изоляцияда болуш керек. Бул нерсени жанагы башчыларына айтып туруп, менимче башчылары дагы ошол нерсени туура түшүнүп, кабыл алып, макул сен 7 күн үйдө олтуруп тур деп макулдугун берсе, биз ошол сасык тумоо болобу же коронавирус болобу, ошонун жайылтуусуну азайтканга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Азыркы учурда мындай дагы байкоолор болуп жатат да, мисалы үчүн биздин бейтаптарыбыз ооруп атат, бирок башчылар бизге макул үйгө барганга макул бербей атат деп иштеп жүрүп, акырында коронавирус илдети да чыгып калып атат да. Бир адамдын айынан бир 20 адам дагы үй шартында изоляцияга кетип калганга мажбур болуп калат. Ошондуктан бул жерде башында айтып кеткендей жарандык жоопкерчилик, башчыларыбыздын жоопкерчилиги жана өзүбүздүн баягы кыймыл аракетибиз менен ушул вирустун жайылтпаасыны биз аракет кылсак болот. Чоң рахмат Эрмек, кыскача сюжет тартуулайбыз биздин көрөрмандарыбызга. Андан кийин маегибизди уланталы, өтө маанилүү маегибиз бар, андыктан биз менен болуңуздар.
Чыгармачылык семинар 705 жана режиссер Чагалдак Замирбек кыздар спектаклин тартуулашат. Тагыраак айтканда, алар бул спектакльди көптөн бери коюп келишет. Бирок спектакльди көрүү биз үчүн оңой болгон жок. Залда орундардын саны чектелген. Катары менен бир нече спектакльди sold out болду. Биздин тартуучу топ алдын ала каттоодон өтүш керек болчу. Мындай коомдук кызыкчылык спектакльдин кызыктуу жана көңүл бурууга арзый тургандыгын көрсөткүчү. А чё? Он так и не приехал, да? Да это все, понимаешь? Одни больше, одни меньше. Это все. Вот я их ненавижу. Сказал, приедет, должен был приехать. Интеллигент из себя кончил. Фу! Кто здесь? Как ты, Настя? А ты Ритка? I'm fine. Ах, мать, ты завернула. Она же это, высшее образование получила. Будущий специалист. Я уже специалист. Да она уже специалист. Спектакльдин темасы коомдо сүйлөшпөгөн актуалдуу маселе болду. Башкы каармандар студенттер, бирок алар өз адистиги боюнча иштешпейт. Авторлар адеп ахлакты үйрөтүшпөйт жана жаман нерселерди акташпайт. Жөн гана ар кандай кыздар көрсөтүлөт. Ар биринин өз тагдыры бар. Алар аңкоо, бирок уятсыз көрүнгүлөрү келет. Алар жолун жоготуп же атайлап алданууга даяр. Не было у меня с ним ничего. Не было у меня с ним ничего. Привез он меня к себе и все. Чё, все, он что, любовался что-нибудь? Картину? Да тихо, дайте рассказать. Он спрашивает, чего я не раздеваюсь. Я расплакалась. И он спрашивает. У тебя что, первый раз? Да. Знаю, ты непокорима, небо подскажет мне твое имя, словно мотив Мы, во-первых, попытались... Биринчиден биз аларды түшүнүүгө аракет кылдык. Эмне үчүн алар ушул жолду тандашты? Биздин негизги максатыбыз жөн гана көрсөтүү, айыптоо эмес. Показать. Кабыл алуу эмес, жөн гана көрсөтүү болду. И вообще, как бы, не принимать их тоже, а просто показать. Это было очень... Бул абдан кыйын болду. Анткени алардын өзүн кандай кылып жүргөнүн байкап үйрөнүш керек болчу. Башкача айтканда, биздин кадимки жашоо образ менен айкалышпайт. Бирок биз аракет кылдык, иштедик, режиссерубуздан көп жардам алдык. Бул өтө кылдат тема. Биз аны кылдаттык менен көрсөтүшүбүз керек болчу. Адамдар жашырган чыныгы жашоону жеткирүүгө аракет кылдык. Мы к ней так аккуратно должны были относиться, но мы вот постарались передать наше настоящее, нашу настоящую жизнь, о котором люди боятся говорить и скрывают это. Ну, детки, сели. Блин, шампанское в морозильнике забыли. А вот ты вспомнила, сама и гони давай. Адаттан тыш мейкиндик, мындай очолонгон зал, минималисттик сценография, мунун бардыгы көрүүчүнү жөн гана байкоочу эмес, кыздар үчүн маектешти жаратат. Муну спектакльдин кармаандарынын жана көрүүчүлөрдүн жайылган дасторкон далилдейт. Ал эми мен форма жана мазмун жөнүндө божомолдогум келет. Мындай өзгөчө театрда өткөн спектакльге келгенде, спектакль адаттан тышкары, балким чатак болот деп күтөсүң. Белгилей турган нерсе, спектакльдин уюштуруучулары ар дайым үмүттөрдү актап, таң калыштырышат. И оправдывают все надежды. Артисттердин табигый жана реалдуу ойногонун белгилей кетүү керек. Мындай кармаандарга чындап эле ишенесиң. Ты же обещал мне приехать. Как получилось? Знаю, ты непокорима, небо подскажет. А у меня даже телефон твоего нет. Прикинь, адрес написал, а телефон забыл. Эфирибизди улантабыз, сүйүктүү көрөрмандар. Бизде Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын жалпы хирургу жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов.
бизде мейманда Эрмек мына Кыргызстандан жарандарын агартуу жаатында дагы чоң иштерди кылып келет. Эки дарыгер подкастынын автору. Сиздердин дагы сурооңуздар болсо 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram сурооңуздарды узатыңыздар. Биз жогоруда коронавирустун жаңы штамдары, балким болочок карантин же болбошу тууралуу дагы кеп кылып өттүк. Анан албетте неме иммунитетти дагы сүйлөштүк. Жана туура тамактануу. Туура тамактануу бул дагы биздин эң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү деп айтсам болот. Улам айтсак ашыкча болбойт, Ооба, бул деле мындай маалымат катары, агартуу катары айтып турсак болот. Азыркы учурда менин байкоом боюнча элибиздин арасында баягы кандай десем, туура тамактануу эрежеси сакталбай эле жүрөт да. Мисалы үчүн бизде күнүнө баягы бир күн бүгүн плов жесе, эртең лагман жейт, үчүнчү күнү манты жеп, ошентип иммунитетини баягы алсыратып койгонго мүмкүн шарт түзүп берип атат. Туура болгон тамактануу бул албетте бул боюнча диетологдор айтса болот, бирок мен как хирург катары дагы айтсам туура болот деп айтам. Себеби туура тамактануунун, туура тамактамаганын натыйжасынан бизде баягы өтө таштар пайда болот. Ошондуктан азыркы учурда туура тамактануу дагы эң маанилүү нерселердин бирөөсү деп айтып кетсем болот да. Жана уйку. Уйку боюнча идеалдуу түрдө уйку бул 6-8 саат болуш керек. Эгер 6-8 сааттан аз болсо, бул дагы биздин иммунитетибиздин түшкөнүнө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Иммунитетибиз түшкөн болсо, биз ар кандай ооруларга, мындай бат жуктуруп алууга, мындай иммунитетибиз ошондой болуп калат да. Ошондуктан уйкусу дагы чыңдап турушубуз керек. Эми жана биздин дагы бир көйгөйлүү учурлар бул албетте жана диагноз тууралуу кеп калдык. Туура диагноз бул дарылоонун эң пайдалуу десек болот. Туура диагноз болду, демек дарылоо оңой, анан эффективдүү болот. Анан сиздер айтпайсыздар, бизде мисалы үчүн азыр жанагындай лабораторияларыбыз жок. Шарттар эгерде ошондой коронавирустун жаңы штамдары келип кала турган болсо, Кудай сактасын, адам ооруп деле билбей деле калышы мүмкүн ооруп атканы тууралуу. Лаборатория маселени чечеби же дагы туура диагноз койду? Жалпы эле мындай коронавирус эле эмес, жалпы эле бизде диагноз боюнча көп маселелер бар го. Мисалы үчүн ошол эле рак клеткаларын аныктоо боюнча сөзсүз түрдө бир Түркияга же болбосо ошол эле Москвага жөнөшүбүз керек болуп калат го. Бул жерде ар тараптуу көз карашыбыз керек. Себеби албетте биринчи иретте бул жабдыктар дейли. Мисалы үчүн биздин мамлекетибизде рак деп айтып калдыңыз, ашказандын рагыны баягы клеткадан баштап белги пайда болгон учурдан аныктоого бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Мен бул маалыматты бир 2-3 ай мурун эле уктум. Бизде рак бар же жок деген маалымат эле бар. Айтып бере алсак, гастрит бар же рак бар же жок деп айтабыз. Бизде мисалы үчүн жанагы жыл сайын медициналык текшерүүдөн өтүү деген мындай биздин мындай орусча айтканда привычкабыз жок да. Биз Советтер Союзунда сөзсүз түрдө бир жылда бир жол диспансеризация деп айтып коюшчу. Ошондойдо өтүп, андан соң оорулардын алдын алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Азыркы учурда биздин ден соолугубузду жарандардын өзүнө калтырган сайын, жарандарыбыз эгер оорубаса, менде эч нерсем жок болсо, белгилер жок болсо, анда мен деним сак экен деп жүрөт дагы, бир 10 жыл, 20 жылдан кийин келгенде рак деген диагноз коюлуп калат. Бул дегени ошол 10 жыл, 20 жыл медициналык текшерүүдөн өтпөгөндүн натыйжасында келип жатат да. Андан соң дарыгерлер тараптан албетте биздин билим деңгээлибиз дарыгерлердики азыркы учурда Европаларга же чет мамлекеттердин дарыгерлердин деңгээлине жетебиз деп айтыш кыйын. Себеби биздин азыркы учурда мындай повышение квалификации деп айтып коет го, ошондой жүрөт, бирок бул Кыргызстандын ичинде эле. Чет мамлекетке чыгуу үчүн тилекке каршы бизде мамлекетибиз шарт түзүп бербейт. Анан бир гана дарыгерлер бара турган болсо, алар өздөрүнүн жанынын акчасынан, эгер мамлекет болсо, анда ал кээде бир жылда бир жолу же бир эле дарыгер барганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошондуктан дарыгердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн бул дагы бир маселе болуп эсептелинет.
ошол деп айтып кетмекмин. Бул жабдыктар аябай кымбат. Жабдыктар абдан кымбат. Андан соң дагы бир маселе болуп атпайбы? Бизде бекер медицина депчи. Документ боюнча бизде бекер деп айтылат, бирок барсаң, ал жерде жанагы ийне сайгандан баштап акча төлөйсүң да. Менимче бул ушул политиканы биздин мамлекетибиз кайра карап чыкса жакшы болмок. Себеби карапайым эл деле бекер деп барса бүт баарын алганга мажбур болуп атат. Ошондуктан ошол акчаны жанагындай төлөй турган медицина, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан төлөй турган болсо, ошондо баягы элдин төлөп жаткан акчасы бир жакка барып, адресине жетип, андан соң ошолорго биз жаңы заманбап жабдыктарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз болмок. Азыркы учурда ошонун айынан мамлекеттик ооруканалар өздөрүнү камсыздай албагандыктан жеке менчик клиникалардын өсүүсүнө шарт түзүлүп берип атат. Эгер биз ушундай жол менен барсак, бир убакытта бизде ошол мамлекеттик ооруканалардын такыр жардам бергенге мындай заманбап шарт түзүлбөй калышы мүмкүн, жеке менчик клиникалар өсүп. Эми медициналык системада көйгөйлөр көп. Балким жакшы жаңылыктар, өзгөрүүлөр дегер эстей алсаңыздар айтып бересиздер. Мындай балким перспективалар тууралуу. Азыр болсо ошол медицинадагы кандай десем, мындай аракеттер болот мындай, жок мамлекет болбосо дагы мындай жеке менчик клиникалар тараптан ошол эле тажрыйба алмашуу боюнча, ошол эле кандайдыр бир симпозиумдарбы же болбосо ошол чет элдик адистерди алып келип мастер-класс өткөртөбү, ушундай нерселер болот сиздердин тармакта? Ооба, азыркы учурда андай нерселер бизде болуп жатат. Бул жеке менчик клиникалардын аракети менен жана жаш прогрессивдүү дарыгерлердин аракети менен болуп жатат. Тилекке каршы акыркы 1,5 жылдан бери пандемия болуп калгандыктан бизге баягы чет элден дарыгерлердин келген саны азайып калды. Бирок сөзсүз түрдө бизде Турциядан келет, Индиядан келет, башка Европадан келип бизге атайын баягы операцияларды көрсөтүп, үйрөтүп кетип жатат. Мен дагы бир мисалды билем. Турциядан биздин эле кыргыз дарыгерибиз, хирург, бизге келип мекендешибиз жеке клиникаларга келип операцияларды жасап бизге көрсөтүп кетет. Бирок бир дагы бул жакшы жагы, андан соң экинчи терс жагы бул эгер алар жасап кетет, бирок андан кийин ошол нерселерди улантып кетүү үчүн бизге заманбап жабдыктарыбыз, ошол эки тараптуу ушундай маселелер болуп жатат да. Бирок мен мындай жалпысынан биздин дарыгерлерге аракетине жакшы баа бербекмин, себеби ушундай шартта чоң жардам көрсөтүү биздин карапайым элге бул менимче баягы героизм деп дагы айтсак болот да, себеби бизде колу бутубуз байланган, бирок колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү берип, көп учурларда биз бейтаптарды сактап калганга аракет кылабыз. Эмнегедир ошол биз сактап калган бейтаптардын жөнүндө маалымат социалдык тармактарда аз чыгат дагы, бейтапка байланыштуу болобу же шартка байланыштуу сакталбай калган бейтаптар болуп калганда ошону көйгөй кылып биздин дарыгерлерди кайра каралоо маселелери дагы чыгат да. Эгер дүйнө жүзүнү глобалдуу алсак, Америкада дагы жыл сайын ошол медициналык катачылыктан калп айтпасам 700 000 деген адам жабыркайт экен. Ал дегени бул бизде эле эмес, башка мамлекетте, ушундай өнүккөн мамлекеттерде дагы болот да. Бул деген бул медицинский фактор деп коет. Ошондуктан бир тараптуу эле каралоо менимче туура эмес, биздин дарыгерлер дагы жакшы, бирок глобалдуу реформаларды жасасак, менимче мындан дагы мен дагы бир максатым, кыялым бар, медициналык туризмди биздин мамлекетте өнүктүрүү. Себеби бизде абдан ыңгайлуу шарттар бар. Бир гана ошол реформаларды туура жасаса, биз менимче медициналык туризмди дагы өнүктүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Себеп дегенде табият мүмкүнчүлүк берет, жаратылышыбыз, рекреациялык комплекстер, кыскасы бардык мындай эми инфраструктура акырындан мындай өнүгүп калды, бирок тилекке каршы медициналык тармак реабилитация кылганга дагы мисалы үчүн тоолорго алып чыгып жасасак болот. Бир гана ошол реформалар туура болсо. Кыскасы перспективалар бар, болгону бир саясий эрктүү чечимдер, анан стратегиялык күчтүү пландар, анан ошол пландарды ишке ашыруу үчүн болгон күч аракет. Биздин жарандар менен, мамлекет менен, анан медициналык система жана дарыгерлер менен.
Чоң рахмат Эрмек. Ыраазычылык билдиребиз, сиз дайым ушундай жакшы, прогрессивдүү идеяларды айтып, анан жарандардын ден соолугу үчүн күрөшүп жүрөсүз. Бир гана ийгиликтер болсун. Биз менен мейманда Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын жалпы хирургу жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов, агартуучу Эрмек Исмаилов деп койсок болот болуш керек. Кыскача сюжеттен кийин маегибизди уланталы. Ал ортодо бизде берүүбүздүн баш өнөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы экенин эскертип өтөлү. Алтын Булак Лайф, Астория жана Грандвилл үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. 4 апрелде Кыргызстанда Бишкекте жаз деми аттуу марафон өтөт. Дал ушул марафондордун уюштуруучусу бүгүн бизде мейманда Номад спорт коомдук бирикмесинин маркетологу Айгерим Моношбекова. Кош келипсиз. Кош келдик, чоң рахмат. Биз абдан кубанычтабыз. Мына марафондор бир жылдан ашык токтоп калды эле. Буюрса болот экен. Быйылкы жылдан өзгөчөлүктөрү барбы? Чектөөлөр, сунуштар. Албетте. Эмне өзгөчөлүктөрү бар? Биринчи кезекте айтып кеткендей, 2020-жыл биздин уюмубузга өтө эле мындай жаман жылдардан болду деп айтсак болот. Анткени биз баардык иш-чарабызды өткөзө албадык. Аларды кой туруп, эми биринчиден адамдардын ден соолугу, адамдардын эмеси керек болгондугу үчүн анын баарын биз 2021-жылга жылдырганбыз. Анан буюрса 21-жыл биз өзүбүз көрүп аткандай шарт азыр жакшы эле, ыңгайлуу эле. Жана биз да карап көрдүк, биздин эл аралык мындай айтканда коллегалар алар өткөзүп атат. Демек, азыркы шарттар менен деле, мисалы оорунун коркунучтуусу менен деле кандайдыр бир шарт эрежелерди сактасак, демек андай деле массалык иш-чараларды өткөзө алабыз деген тажрыйбаларды көрдүк. Ошолор тажрыйбаны колдонуп, буюрса 4 апрелде биз дагы Бишкек шаарынын тургундарынын тарабынан сүйүлгөн мындай жакшы иш-чараны буюрса өткөзөбүз деп пландаштырып атабыз. Уруксат алуу оңойго турган жок болуш керек же? Албетте. Анткени кантип уруксат алдыңыздар? Шаар мэрия жана санитардык эпидемиологиялык бизде эмелер бар, мекемелер бар. Ал жакта албетте биринчи кезекте шарттар коюлат. Биринчиден биякта медицинкалык бет капты тагынуу, социалдык дистанцияны кармоо, аралыкты. Ошолорду албетте биз тарабыбыздан кармалат. Уюштуруучу тарабынан атайын белгилери коюлат, бет каптар берилет деп ошондой шарттар түзүлүп коюлду. Ошондо бет капчан чуркашабы адамдар? Биринчиден чуркаганда трасса, маршрут аябай эле кенен. Демек, чуркаа арасында катышуучу бет кап тагынып туруш керек. Бирок чуркап баштагандан кийин атайын биз кутучаларды коюп коебуз, ошол жака ырытып коет. Чуркап барып кайра келгенде сөзсүз түрдө финиште биз аларга уюштуруучулар тарабынан дагы эме бет кап берилет бекеттен. Демек, шаардын ичинде жүргөндө биз аны шаарча деп коебуз, кичинекей. Шаарчанын ичинде жүргөн катышуучулар сөзсүз түрдө бет кап кийүүгө зарыл да. Эми бир аз тарыхка кайрылалы. Номад спорт коомдук бирикмеси качандан бери пайда болду эле, качандан бери марафондорду уюштуруп баштады. Мына эсиме шаардыктардын баарынын эле эсинде, 2019 бул мындай айрыкча бир марафондорго бай жыл болду болсо керек. Себептен де ар бир ай сайын эле же болбосо кээде ар бир айда 2 жолу мындай шаардыктардын көңүлүн буруп, кээ бирлер кыжырданып айтпаңыз. Пробка кылып атат деген сыяктуу жүйөлөрдү айтып атышты болуш керек. Аябай байма-бай өтүп калды эле марафондор. Ооба. Биринчиден башкы тарыхка келсек, биздин коомдук бирикменин уюштуруучусу бул Канат Келсинбеков. Көбү тааныйт болуш керек, бул Кыргызстандын эң биринчи Ironman титулуна ээ болгон биринчи спортчу. Экинчиден Norseman деген өтө да татаал Ironman дистанциянын эмеси бар,
түрү бар. Ошондон да эң биринчи болуп жалгыз эле Кыргызстандын атынан эмес, бул Борбордук Азия жактан эң биринчи болуп ошол дистанциядан өтүп келген адам биздин уюштуруучу депчи. Ал деген 2012 жылдары велосипеддик спорт менен машыгып, кызыгып баштаган да. Өзүнө жагып, чет өлкөдө тээп, демек Кыргызстанда деле ошондой болсо жакшы болмок деп келип биринчи досторун чогултуп, андан кийин досторун чогултуп эле ошентип өткөзүп баштады да. Биринчи өз арасында, анан башкаларды чакырып, ошентип келип 2015-16 жылы биринчи жолу 16 жылы Novruz деген 2016 жылы бул 5 жыл болот экен да. 5 жыл болуп калат. Ошондо март айында Novruzга карата, ошол майрамдык маанайга карата биз билгендей ботанический сад бар, Ошак Гареев атындагы. Ошол жакта биринчи жолу ушундай чуркоо эмесин уюштурган, жарым марафон деп. Аякта жалгыз гана 150 киши катышкан. Бирок ошол учурда бул 150 киши жазылды, акча төлөштү. Демек кызык бар деп ошентип сүйүнгөн. Анан ошондон баштап, анан экинчи этапта күз демей, жаз демей деп ошондой жарым марафонду уюштуруп баштап, анан Nomad Sport деп өзүнчө бирикме болуп биз 2018 жылы иштеп баштадык. Демек кызык бар, элдер, Бишкек тургундары, чет өлкөдөн келген коноктор спорттук иш-чарага демек кызыгат деп ошол кызыкты көрүп, анан ушундай коомдук бирикмени уюштуруп, анан өзүнчө өз ара мындай кылып иш-чараларды өткөзүп баштады да. Ошо 2018 жылдан баштап биз активдүү Кыргызстанда, Бишкек шаарында көбүнчө биз велоспорт, сүзүү боюнча жана андан сырткары биз баарыбыз билген эң популярдуу жана массалык спорт түрүн чуркоону уюштуруп жүрөбүз. Ошондо жылына сиздер канча иш-чара уюштурасыздар? Турнирлерди, чемпионаттарды, ушундай марафондорду? Мындай айтканда, кичинекей ар түрдүү иш-чаралар боло берет. Бирок салттуу түрдө бизде 5 иш-чара бар, өтө эле чоң. Бул 2 велоспорт түрү, 2 жарыш болот, велосипед менен Канчак тарапта, ошол жакта трассаны өзүнчө бөлүп, ошол жакта Казакстандан келишет атайын катышуучулар жана Кыргызстандын велосүйүүчүлөрү да катышат аякта. Канча киши катышат? 150-200 киши. Буюрса алда 4 эмес, 28 мартта болот, ошо келе жаткан дем алыш күнү. Буюрса 150 спортсмен, велоспорт сүйүүчүлөрү 25 километр ушундай дистанциядан өтөт. Андан сырткары бизде көлдөн сүзүү бар. Бул Issыкөл Swim Challenge деп аталат. Аякта 20 катышуучу болот. Бирок 20 катышуучу болгону менен ал негизи көбүнчө мындай эл аралык, мындай сүзүү деп айта алабыз да. Анткени эл аралык деген статусу бар. Эл аралык статусу бар. Анткени аяка Украинадан, Великобритания, Россия, Белоруссия жана Казакстан жана демек албетте кыргызстандыктар катышат да. Демек 20 киши болсо дагы, бирок ушунча деген өлкөлөрдү биз камтыйбыз да ичинде. Жана айтып кетчү, бул чуркоо бул өтө эле популярдуу. Шаар ичинде салттуу түрдө 3 жарым марафон өтөт. Бул биринчиден жазгы марафон, жаздын келиши менен, жаздын күндүн чыгышы менен биз жазды ошентип тосуп алабыз. Андан сырткары жайында ысык күндө элдерди кыйнабаш үчүн кечки марафон өтөт. Кечки марафон Тойбос деп аталат. Жана 2019 жылы биринчи жолу жана сиз айтып кеткендей элдин кыжырына тийип шаардын башкы көчөлөрүн жаап, бул кайрымдуулук жарым марафонду өткөздүк. Бул акыл бирсти сактоо боюнча жарым марафон өткөн. Алда салттуу түрдө буюрса сентябрь келип атат, сентябрдын 26-сына деп пландаштырып атабыз. Буюрса элдер кеп бет кап кийинип, бардык мындай шарттар жакшы болсо, аны буюрса биз дагы өткөзө алабыз. Демек быйылкы иш-чаралар пландалган, буюрса бардыгы өтөт деген ойдосуздар. Мына сиздер айтып атпайсыздарбы, мисалы үчүн ошол эле ар кандай вело жарышпы же болбосо сууда сүздөө жарышпы же болбосо чуркоолообу, бул эл аралык спортчулардын, эл аралык спорт сүйүүчүлөрдүн катышуусу менен өтөт депчи. Жалпы алганда канча өлкө катышты эле мындай?
эң максималдуу өлкө катышкан бул эң чоң масштабтуу? Эң чоң масштабты бул жана айтып кеткендей, бул акыл бирсе сактоо жарым марафонунда 16 өлкөдөн спортчулар келип катышып кеткен. Жана балким биздин көрүүчүлөрдүн эсинде анда мындай жакшы эме фонд коюлган утуучуга, ошондуктан ошондо Украинанын, Россиянын белгилүү мындай профессионалдуу спортчулар келип катышып кеткен да. Бирок андан сырткары дагы Франция, Великобритания, Индиядан, Пакистандан, керек болсо Бразилия жактан дагы бирден, экиден кичине серин болсо да ошол өлкөлөрдөн катышуучулар келип катышып кеткен. Ал катышуучулар өздөрү эле интернеттен таап катталышабы же сиздер дагы мындай атайын промо кылып адамдарга реклама жөнөтүп же болбосо сиздерди? Албетте кээ бирөөлөр өздөрү табышат, бирок биз да промо кылып сөзсүз түрдө ар түрдүү федерациялар бар, ар түрдүү уюмдар бар, эл аралык. Аларга да биз өзүбүздүн атыбыздан каттарды жөнөтүп, чакырууларды жөнөтүп, келиңиздер, сөзсүз катышып кеткиле. Жана бул жарым марафон жөн эле марафон болгон эмес, бул кайрымдуулук жарым марафон болду. Жана көбүбүз билгендей, акыл бирсе сактоо темасы бул жалгыз эле Кыргызстанга тиешелүү эмес. Өзүңүздөр билгендей, конференция өткөн өтө чоң. Ошол жакта бир 12дей өлкө ушул теманы аябай эле карап көздөйт да. Жана акыл бирсе сактоо темасы болсо аларга өтө эле кызыктуу. Жана жөн эле келип чуркуп кетүү эмес максат болду бул элдер үчүнчү. Келип кичине болсо да өзүмдүн салымымды кошуп кетейин деп анан ошол жарым марафонго катышып кетишти. Биздин спортчулар, ошол марафонго катышып жүргөндөр абдан мындай кубанып, сүйүнүп атайын Стамбул марафону же болбосо ошол Алматы марафондоруна дагы көп каттачу убагында. Буюрса азыр деле каттайт болуш керек. Ошондой мындай бренд кылып, кандай десем, ошол сиздер коллегалардан чуркагандардын базасын алып алып, аларга рассылка жөнөтөсүздөрбү, кантип ошо өзүңүздөрдү реклама кыласыздар? Албетте биз коллегабыздан жардамдалар сурайбыз. Бирок мындай түздөн түз эмес, келгиле сиздердин номерлериңерди бергиле деп. Жок, албетте ушундай эме болот деп, анан ар бир коллегалар өзүндөрүнүн мындай эмеси болот, календарь болот. Жана эң бизди кубандырган нерсе ошол календарьга биздин дагы иш-чараларды киргизип, демек Алматыда же Россияда турса дагы жүргүнчү календарьды караганда, демек Кыргызстанда дагы мондай жарым марафон болот экен, барып катышып кетсем болот деген жардамды көрсөтүшөт. Аларга да ошон үчүн чоң ыраазычылык билгизебиз да. Бирок мына айтканда спорттук иш-чара кандай десем жаңыдан өнүгүп атат. Анан биз деле Бишкек шаарында жалгыз эле мекеме эмеспиз, бир уюм эмеспиз. Бизден да сырткары дагы бир 2 уюм бар. Алар дагы иш-чара өткөзөт. Биз конкурентпиз деп бирибизди жаман көрүп, бирибизге бут тосуп деген андай нерсе жок. Биз өзүбүз түшүнүп атабыз, бул жаңы мындай направление болгондугу үчүн бирибизге жакшы жардам беребиз. Мол жактан мол бар, мондай кылса болот деп, керек болсо бизде өзүнчө группа бар. Ошол жакта бирибиз менен кеңешип, мынчасында мындай эме болот, мынчасында мындай болот деп, эртеден эле мындай пландаштырып, бирибизге мындай тоскоолдук кылбаш үчүн ушундай бир аракет көрсөтөбүз да. Урматтуу көрөрмандар, азыр болсо негизи спорт менин жумушуна кандай таасир берери тууралуу кыскача сюжет тартуулайбыз, андан соң маегибизди улантабыз. Адатта жеңилгендердин фавориттерди жеңиши. Акыркы минутада жеңишке алып келген пенальти. Көп машыгуу, көптөгөн адамдар оюн талаасында жеңишти майрамдоону, сүйүктүү командаларды колдоону, спорт менен машыгууну жактырышат. Бирок спортко ушунчалык берилүү керекпи деген суроо туулат. Чындыгында эле спорт ушунчалык жакшыбы? Көңүл ачуучу оюн өткөзүүбү?
Биринчиден, ар бир адам спорттун акыл эсибизге жана денебизге пайдалуу экендигин билет. Жана бул талашсыз. Спорт менен машыгуу айрыкча жаш кезде ден соолукка абдан пайдалуу. Спорт биздин сөөктөрүбүздү бекемдейт, жаман холестеринди тамырлардан чыгарып, гипертония жана кан диабетинин коркунучун азайтат. Көнүгүү учурунда мээбиз дагы бир катар химиялык заттарды бөлүп чыгарат. Анын ичинде эндорфиндер. Бул борбордук нерв тутумунун ооруга жана ырахатка болгон реакциясын көзөмөлдөгөн гормондор. Эндорфин жана үзгүлтүксүз физикалык активдүүлүк көңүлүңүздү курчутуп, өзүңүздүн эс тутумуңузду өркүндөтүп, маанайга жакшы таасирин тийгизет. Жумасына 5 күн спорт залга баруу командалык мендешке барабарбы? Изилдөөлөр көрсөткөндөй, эгерде сиз ылайыктуу команда таап алсаңыз, өзүңүзгө физикалык жана акылыңызга көбүрөөк пайдаласыз. Эң маанилүү психологиялык артыкчылыктар. Мисалы, команда менен ойноп атканда башка адамдарга ишенүү, аларга жардам берүү жана жардамды алуу. Ошондой эле бир максатты коюп, биргелешип иштешүү. Мындан тышкары машыгуу адатын өнүктүрүп, команда алдындагы милдеттемелер жана көңүлдүү эс алуу үчүн спортко жеңилирээк көнсө болот. Спорт менен машыгуу мектептеги окуучулардын арасындагы депрессия, тобокелдигин 4 жылга чейин азайтат. Жана сиздин өзүңүзгө баа берүү жана ишенүү кыйла өсөт. Бул үчүн бир катар себептер бар. Биринчиси машыгуу. Машыгуу менен айрыкча жакшы машыктыруучу менен сиздин ой жүгүртүүңүз өзгөрөт. Сиз мындай ойлоп каласыз: бүгүн алым келбесе да, мен дагы машыгып, акыры максатыма жетем. Ушундай ой жүгүртүү өмүр бою пайдасын алып келет. Каталардан сабак алуу жөндөмү эң ийгиликтүү. Машыгуунун узак мөөнөттөгү артыкчылыктарынын бири жеңилүү тажрыйбасы өнүгүүгө жардам берет. Туруктуулук жана өзүн өзү билүүнү өнүктүрөт. Окутуу учурундагы кыйынчылыктардан өтүү социалдык жана психологиялык тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Ошондуктан сиздин командаңыз жок болсо дагы же ар дайым жеңилсе дагы, бул тажрыйба абдан баалуу. Бирок бардыгы эле бир спорттун түрү менен машыга алышпайт. Өзүңүзгө ылайык спортту издөө үчүн дагы убакыт керек. Сиздин күчүңүзгө ылайыктуу спортту тандашыңыз керек. Бул табигый нерсе. Бирок сиз издөөгө бир аз убакыт бөлүп, өзүңүздөрдүн жеке муктаждыктарыңызга ылайыктуу спортту тапсаңыз, ийгиликке жетсеңиз, анда бул сизге көп пайданы алып келет. Сиз достук коомчулугунун бир бөлүгү болуп, өзүңүзгө көбүрөөк ишенип, машыкканда бир гана дене эмес, рухуңуздун үстүндө иштейсиз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бүгүн бизде мейманда Номад спорт коомдук бирикмесинин маркетологу Айгерим Монашбекова. Биз жалпы эле Дениз Акулут марафондор тууралуу кеп кылып атабыз. Жакында марафон болот экен 4-апрелде, анан 28 мартта вело жарыш. Вело жарыш. Анан кийин мына жогоруда биз сөз кылып аттык эле, айрым шаардыктар бир аз кээбиркилери жакшы колдошот, кээбиркилери анча эмес колдошот дегендей. Анан биз тескерисинче дайым колдоп, анан кийин катышуу үчүн кандай себептер бар? Кайрадан. Эмне үчүн колдошубуз керек, эмне үчүн туура түшүнүү керек, эгерде мисалы үчүн дем алыш күнү бир марафон өтүп атса? Бирок негизи мындай тенденция караганда, мурун бул суроо өтө көп болчу да. Биз чуркайбыз, эмне үчүн биз чуркаганга акча төлөш керекпиз депчи. Бул түшүнүү көбүнчө бул Советтер Союзунан калган да. Анткени Советтер Союзунда мамлекет атайын каражат бөлүп, өзүнүн жарандарын ден соолугун чыңдоо максатында ар кандай ар түрдүү иш-чараларды өткөзүп турчу да. Бирок бүгүнкү күндө бул мындай башка эмес формасын алды. Анткени биз мындай өзгөчө уюм, бир нерсени уюштуруу үчүн эч жактан жардам албайбыз. Жана уюштуруу бул көптөгөн акчаны мындай сарптайт да өзүнөчү. Анткени адам чуркаганда ага жөн эле келип чуркабайт, ага кандайдыр шарттар түзүлөт. Биринчиден жол жабылат, аяка атайын немелер келет, заборлар коюлат адамды сактоош үчүн. Анткени ар кандай машиналар өтөт, автомобилдер өтөт, элдер өтөт. Аларга тоскоолдук кылбаш үчүн ошондой эмелер колдонулат. Жана мындай катышуучу тарабынан эмне көрөт да? Катышуучу катышканда биринчиден финишке келгенде медаль алынат. Медаль жөнөкөй эмес, эмеден жасалган, металлдан жасалган, жакшы.
аякта питание алат, тамак ашты, там суу ичет, банан, апельсин жесе болот. Андан сырткары сүрөттөрдү алат, видеону алат, жана андан сырткары биринчи эң башкы нерсе бул адам чуркагандан кийин өзүнүн жыйынтыгын ала алат да. Ал жыйынтыкты атайын система бар, MyLabs деп. Бул эл аралык система болуп саналат. Керек болсо жанагы олимпиадаларда, жанагы гонкаларда ушул система колдонулат. Ал дагы арзан эмес, аны дагы атайын алып келип, адамдарга колдонуп эметкен, ал дагы көптөгөн эмен акчаны сарптайт да. Демек, бул мындай айтканда бир мындай продукт да. Анан ошол продуктта кызмат. Тейлөө кызмат. Анан кызматты алыш үчүн сөзсүз түрдө ага акча төлөш керек. Марафонго катышуу үчүн акча төлөш керек. Бирок эмнеге катышыш керек деген суроо, албетте буга ар бир адам өзү жооп бериш керек. Бирок көбүнчө адамдар жана өзүм деле чуркоочу катарында айта алам, бул кандай десем, сезимдер. Сен финишке келип, ошо медалды алганда ага чейин кандай даярдык көрдүң, ошо трассада кандай кыйынчылыктарга туш болдуң, ошолорго карабай, ошолордон жеңип финишке келүү сага кандайдыр бир ишеним берет. Ошол ишеним жалгыз эле спорт жаатында эмес, өзүңдүн жашооңда да өтө жардам берет да. Анткени кандайдыр бир кыйынчылыктар жашоодо болот. Мисалы жумушта деле да, тигин жасаш керек, буну кылыш керек, бул керек деп, ошонун баары келгенде, ошону эмеге алып келесиң да, ошол спорттук трассага, Проекция кыласың, мындай кыйынчылыктар болот, эмелер болот, бирок финишке келгенде сөзсүз түрдө кандайдыр бир сыйлык сени күтүп турат. Бул өзүңө болгон ишеним. Катышуучу эмнеге катышыш керек, катышуучунун жанагы взнос дейбизби, ал эмнеден түзүлөт түшүнүктүү болду. Бирок менин суроом, эмне үчүн мисалы үчүн катышпай турган шаардык калк муну мисалы үчүн эгерде жол жабыла турган болсо, муну туура түшүнүү менен колдоп кабыл алыш керек? Биринчиден бияка ошондой эле алар айткандай жарандар катышат да, шаардын тургундары. Алар деле шаарга кандайдыр эмелерди пайдасын көрсөтөт да. Анан аларга ошол трассада чуркоо бул башка бир атмосфера. Күндө чыгып жалгыз эле мындай тренировка кылып чуркаган бул башка. Мындай баары бир чогулуп, бир күндө бир результат көрсөтүү, мындай ошо тургундарга, аларга да жакшы да. Жана ошондой нерселер менен биз Кыргызстандын эл аралык аренада имиджин жакшырта алабыз да. Мисалы спорт менен машыккан адам мындай жакшы болот, көп нерсени жакшы түшүнө алат, мындай көп нерсеге мындай сабырдуу мамиле жасайт да. Демек, башка өлкөдөн келген адамдар катышып, биякта ушундай жакшы позитивдүү мындай иш-чаралар өткөзүп турса, демек Кыргызстандын жашаса болот, келсе болот деп ошентип Кыргызстан имиджи өзгөрөт да. Ошол максатта ойлойм, шаар тургундары дагы жөн эле көрбөй келип катышып, колдоп койсо жакшы болот да. Демек, ошо чет өлкөдөн келген эмелер, катышуучулар, спортсмендер, демек бияктагы адамдар түшүнөт экен, бияка келип дагы көп башка досторун да чакырат да буюрса. Мунун потенциалы анан кийин мындай туризм жаатында перспективалар абдан жогору экени көрүнүп турат. Себеби атайын турист келер менен бир күн ошоко катышып алып кетип калбайт да. Сөзсүз түрдө биякта калат, бияктан тамактанат, биякта дагы көптөгөн тейлөөлөр. Жатаканага барат, жаңы жерге барат, тамактанат. Жалгыз келбейт сөзсүз түрдө. Команда менен келет. Мындай мониторинг жүргүзүп көрдүңөр беле? Мисалы үчүн ошол эле сиздердин марафондордо катышып аткандардын канча пайызы бул чет өлкөлүк? Азырынча, бирок бул эмеге жараша, кайсы жарышта, мисалы Бакайбанг жаз деми, кечки марафон Тойбос болсо, аякта пайызы азыраак. Жергиликтүү эле. Көбүнчө мисалы жакын арада турган биздин Казакстан коңшусу же Өзбекстандан келишет да. Бирок эмеде акыл бир сактоо жарым марафонунда ал проценттик пайыз ошондо канчага жетти? 10%, 16% болду да. 4000 адамдын арасынан, ошо чет өлкөдөн 10%. Вау, 500-ге жакын, 400-500-ге жакын адам.
ошондо көбүнчөсү Казакстандан көп келди. Ошондон көрсөк болот. Демек бүгүнкү күндө Казакстанда мындай спорттук жаат ал жак аябай жакшы өнүгүп келатат да. Эми кыскача даярдык тууралуу айта турган болсок, эми чуркоо баардыгына эле жеткиликтүү, бирок марафондо чуркоо бул башкача болуш керек. Сөзсүз түрдө. Эгер катышам деп калса, эми мунусуна жетишпей калды болуш керек биздин көрөрмандар. Катто жабылды? Катто жабылып калды, анткени биз өтө бизде чектөөлөр болот, анткени медалдар эрте эле заказ берилиш керек. Заказ берилет, анын саны чектелүү. Андан ашыкча биз ача албайбыз да. Бирок марафон, жарым марафонго чуркаар алдында адам эмне кылыш керек? Жалгыз эле өзүнө мындай өтүкчү алып, мындай айтканда спорттук өтүкчү алып, ошо менен даярдык эмес. Канчалык бул массалык, мындай баарына жеткиликтүү спорттун түрү дегенде медициналык жакта дагы чектөөлөр болот. Ошондуктан биринчиден чуркоо алдында медициналык осмотрдон өтүш керек, көрүлүш керек, көбүнчө ошол жүрөк жагынан. Анан докторуңуз ооба болот, чуркаганга болот дегенден ошондо акырындан баштап машыгып башташ керек. Күндө биринчиден чуркаганда кандайдыр көбүнчөдө дем алуу жагынан мындай эмелер болот, проблемалар, дем ала албайчы. Алар демек биринчиден басып башташ керек да. Бир күнү басып, катуудан басып, экинчи күнү 1 километр чуркап кайра басып, ошентип мындай өзүнүн этаптары болот. Ошон менен даярданыш керек. Бирок жарым марафон же марафонго адам даярданам десе, эң аз 2 ай мурун адам чуркап башташ керек да. Анткени андай чуркоо, андай эмеси ооба, андай даярдык көрсөтпөсө, албетте чуркаса болот, бирок финишке келгенде кыйналат да, сөзсүз түрдө. Же финишке деле жетпей калышы мүмкүн да, деген ушундай кесепеттер болот ден соолук жагындачы. Же скорый менен алып кетип калат деген эмеси, риски аябай жогору да. Сиз даярдык деп калбадыңызбы? Кантип даярданыш керек? Чуркап даярданыш керекпи чуркоого? Албетте, даярдык бул чуркоо. Чуркош үчүн ар кандай ар түрдүү тренерлер бар. Бүгүнкү күндө да шаарда ар кандай клубтар бар. Ошолорго кирип, эртеден даярданып баштаса болот. Мындай жөн эле клубтар бар, аяка жөн эле кирип бекерден чуркай берсе болот. Керек болсо мындай акчасын төлөп, сиз менен мындай атайын тренер болот. Анан эртеден кечке чейин сизге план жазып, анан кошо машыктырып, кандай чуркаш керек, чуркоонун кандай эме ыкмалары бар, сизге кайсынысы ыңгайлуу деп ошого жардам берет да. Ошого бүгүнкү күндө соц тармактар чоң жардам берет. Соц тармактарга кирип, ошо чуркоого кандай даярданыш керек, спорттук клубтар деп жазса эле буюрса чыгат. Анан соңку суроо, эми ошо марафондун ар кандай түрлөрү болот турбайбы? Кээ бирлеринде байгелер болот. Ооба. Ошо кайсыларында байгелер болот? Билип алалы. Негизи биздин спорттук иш-чаралар жалгыз эле биз тарабыбыздан өткөзүлбөйт. Аякка атайын партнерлор келет, алардын жардамы менен өткөзүлөт. Анан бул фонддор көбүнчө ошо партнерлор тарабынан келет. Быйыл жазда эми андай эмес, балким кечки жарым марафондо биздин партнерибиз Тойбос тарабынан ошо берилет да. Бирок бул маалыматты эртерээк айта албайбыз. Бардык жарым марафондун уюштуруу датасы келатканда ошондо эле так маалымат менен сиздер менен бөлүшө алабыз да. Бүгүнкү күндө ошондой мындай так маалымат жок да жарыштар боюнча. Анда бизде болгону 30 секунда убактыбыз бар экен, эгерде мындай атайын кайрылуу же болбосо жыйынтыктоочу ой айтам десеңиздер, мүмкүнчүлүк берели сизге. Рахмат. Биринчи кезекте чуркоого мына жарыш бүгүнкү күндө бизде аябай көп суроо болуп атат. Жазда эмнеге эрте жабылып калды депчи. Бүгүнкү күндө спорттук иш-чара менен көп киши кызыгып баштады. Өзгөчө бул ковидден кийин, ковид вирусу өткөндөн кийин көп киши билди. Мындай активдүү машыгып жүргөн адамдар бул оорусун мындай тез өзүнөн өткөзө алды. Өткөзгөндөн кийин жеңил өткөзө алды. Өткөзгөндөн кийин дагы мындай өзүнүн эмеси жакшы болуп атат да. Ошон үчүн элдер түшүнүп атышат. Бүгүнкү күндө
биринчиден ден соолугуңузду сактап чындагыңыз келсе, сиздерге спорт керек. Ошон үчүн кайсы спорт түрү болсо, бул бокс болобу, бул чуркоо болобу, бул сүзүү болобу, ошого сөзсүз түрдө камтып, кирип, клубдар таап, элдерди таап, ошо менен машыгыңыздар. Жана сөзсүз түрдө бизде кичинекей өспүрүмдөр бар, ошо өспүрүмдөр бизден үлгү алат. Алар менен кошо бирге ар түрдүү мындай бир спорт иш-чарасын, спорт түрүн тандап, кошо биригип машык кыла. Чоң рахмат. Мазмундуу, кызыктуу жана ошондой эле дем берүүчү маек бергениңиз үчүн. Биз менен мейманда Номад спорт коомдук бирикмесинин маркетологу Айгерим Мунушбекова болду. Жалпы көрөрмандарыбыз менен эртеңки чейин кош айтышабыз жана эртең эфирибизден жолугушканча дейбиз. Бар болуңуздар.